Барыңыздарга кутман кеч, кандайсыздар? Марафонубуздун бүгүн 3-чү жана акыркы күнү. Бүгүн марафонубуз бүтөт. Акырына чейин көрүңүздөр, сиздерди өтө сонун белектер күтүп турат. Мен бул жака темасын жазып коеюн. Бүгүн биз акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Кантип акча тапса болот анткени бардыгында эле эң актуалдуу тема. Бардыгы акча тапкысы келет, бирок жолдорун билбейбиз көпчүлүк учурда. Акчаны кантип табабыз, эмне кылабыз? Бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Көпчүлүгүндө эле азыркы кездеги проблемасы. Жакшы, кандайсыз? Акча табуу проблемасы. 5 мүнөт күтөлү, бардыгы келсин. Андан кийин эфирибизди баштайлы. Чогулуп алалы кичине. Кандайсыздар? Ким марафондун тапшырмаларын аткарып жатат? Ким толугу менен көрүп аткарып атат? Ар бир марафон менде сакталган, түз эфир болуп сакталган. Ошол жака эле комментарийге эле жазып коесуздар. Кутман кеч, комментарийге эле жазып коесуздар. Кимде чыкпай жаткан болсо, марафон чыкпай жатса, вообще көрүнбөй жатса, кутман кеч барыңыздарга. Мен YouTube каналга киргизип койдум. Айкерим Жайырбекова деп издесеңиздер, YouTube каналда менин марафон 1-чү күн, 2-чү күн темалары менен киргизип койдум. Жакшы, буюрса кандайсыздар? Барыңыздарды күтүп атам. YouTube каналда көрсөңүздөр болот. Же болбосо мага личка жазсаңыздар, мен силерге ссылкасын жөнөтүп коёмун. Акырында сонун бир идея ойлоп таптым дагы. Баарыңыздарга 100% баарыңыздарга бир сонун мүмкүнчүлүк, бирөөңүздөргө болушу мүмкүн, бирөөңүздөргө белек болушу мүмкүн, беремин. Марафонго катышкан ар бир айымга, бардыгыңыздарга. Ошондуктан активдүү катышыңыздар акырына чейин. Аягында айтамын, кандай белегим бар экенин. Сөз түрдө силерге жагат. Өтө сонун белек. Ар бириңиздер ала аласыздар. Ким тапшырмаларды аткарып жатат? Мага ошону айтыңыздар. Ким тапшырмаларды аткарып атат? Мен эфирге киргичекте сонун сабактар деп чыктым өзүм. Угуп чыктым, көрүп чыктым. Кандайсың Незиреже? Мен сиздин заказды бүгүн жөнөтүп коеюн, эстегенде. Жакшы, буюрса кандайсыздар? Салам, Айдана. Сиздин комментарийиңизди көрүп жооп берип аткам. Сизге азаматсыз, бар тапшырмаларды аткарып атасыз. Мен уже барыңыздарды никтен эле таанып калып атам, көпчүлүгүн. Ким активно катышып, күндө эфирде жүрүп, тапшырмаларды аткарып, комментарий жазып аткандарды, Батма кандайсыз? Мен мындай эле таанып калып атам, көрүп эле. Никтериңерди көрүп эле уже таанып калып атам. Ким аткарып атат, ким эмне кылып атат уже, ким активдүү болсо эле уже билип калдым да. Азаматсыздар. Так, дагы 2 минутта калды. 2 минутта күтөбүз. Темасы аябай кызыктуу тема, акча жөнүндө. Ар бир эфирдин алдында мен Instagram баракчама кирсеңиздер, 1-чи, 2-чи, 3-чү 1-чи, 2-чи эфир сакталып турат. Азыр ошол эфирдин алдына тапшырмалар бар. Ошол тапшырмаларды комментарийге жазасыздар аткарып. Алейкум ассалам, жакшы, буюрса кандайсыз? Жакшы, кандайсыздар? Көпчүлүгүңүздү таанып атам. Активдүү катышып, жазып, сүйлөшүп аткандардын баарын таанып атам. Мага личкага тартынбастан жаза бериңиздер. Мен баарыңыздарга жооп беремин. Ар бирин карап чыгамын. Комментарийге да жазыңыздар. Жакшы, буюрса Мунара кандайсыз? Мен да аябай тогузду күттүм. Бүгүн акыркы күн. Тапшырма аткардым дейт. Чолпон эже комментарийге жазып коюңуз. Мен сиздерди окудум окшойт. Комментарийлерди окуп бардыгына жооп берип аткам. Так, сабагыбызды баштай берели.
келген адам анан записинен көрө алат. Эми кантип акча табабыз? Бүгүнкү темабыз өтө кызыктуу тема. Эмнеге дегенде бардыгында эле азыр акча маселеси аябай чоң да. Ким азыркы учурда канча сом табат, мага айтыңыздарчы. Үйдө отурсаңыздар, үйдө отурам деп жазыңыздар. Кандай жумушта иштейсиздер? В общем, бир айда канча сом табасыздар? Доход канча сиздерде? Ооба, бүгүн жаза берсеңиз болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү күнүн тапшырмасын комментарийге жазыңыздар. 3 күндүкүн тең аткарып жазыңыздар. Мен 9-уна чейин, даже 10-уна чейин дейинчи. Бүгүн бизде 5-и. Так, эртең баштасаңыздар да жетишесиздер. Мен 9-уна чейин убакыт берейин. 9-уна чейин ким 3 тапшырманы тең аткарып комментарийге жазып койсо, барлык тапшырмаларды жөнөтүп. Эгерде комментарийге жазылбай жатса, ал жактан таппасаңыз, кээ бирөөнүкүнө IGTV вообще көрүнбөй атат. Мен аларга YouTube каналдын ссылкасын берип атам. Чоң рахмат. И Назиреже ошо кээ бирөөндө чыкпай атат да, эмнегедир эмеден лентадан чыкпай атат, көрүнбөй атат. И кимдики көрүнбөй жаткан болсо, YouTube каналыма мен сиздерге ссылкасын жөнөтөм, ошол жактан көрүңүздөр. Анан тапшырманы личка жөнөтүп коюңуздар. Личкадан да карап жооп берип коем. Так, мен мугалиммин, айлыгым 14 000 дейт. Өтө сонун. Кайсы сабактардан бересиз? Айлыгыңыз жакшы экен мугалимге. Үйдө отурам, вообще дипломум бар дейт. Супер, салам дейт. Окуйм дейт. Мен үйдө балдар менен дейт. Так, мен эч нерсе таппайм дейт. Вообще таппай үйдөмүн дейт. Мен бир айда 40 000 сом табам, бирок өзүмө такыр ашыла албайм дейт. Сиз просто акчаны туура пайдаланганды билбейсиз. Акчаны туура пайдаланганды билсеңиз, 40 000 сом, эгерде сиз жалгыз болсоңуз, өзүңүз болсоңуз, сизге өтө сонун жетет, бардыгына жетет. Үйдө отурам, кээде эле кафеге иштейм дейт. Үйдө отурам, акча таппайм дейт. Көпчүлүгүндө ошол. Мен деле мисалы үйдө отурам, чын-чынына келгенде. Мен деле үйдө отурган айыммын. Потому что балдарым кичинекей. Мектепке чыга берсем болмок, өзүм мугалим болгон, бирок чыккым келбей койду. Иштегим келбей койду. Мектепке айлыкка тем более. Мага жарым жыл эле жетишти. Менин айлыгым 30га чыгат дейт. Сонун. Дагы кимде кандай? Диплом бар, врачсың, эч эле жумушка кире албас болдум дейт. Врач болсоңуз, балким сиз частный жактарга барып көрүңүз. Жалгызмын, бирок жетпей калат дейт. 30 000 сиз жалгыз болуп жеткире албайсыз. Просто бул эмнеден болот? Акчаны туура пайдаланганды билиш керек. Качан акчаны туура пайдалансаңыз, ошондо бардыгына жетет. Жетмек түгүл, даже чогултасыз. Чоң покупкага, особенно турмушка чыга элек кыздарга өтө чоң мүмкүнчүлүк. Кимдин айлыгы жакшы болсо, 30 000 40 000 деп атышпайбы? Бул сиздерге өтө чоң мүмкүнчүлүк. Азыр чогултуп, каалаган нерсеңиздерди алып, каалаган жагыңыздарга барып алыңыздар. Балким саякаттайсызбы, балким чоң покупка, машина алгыңыз келеби да. Көпчүлүк азыр кыздар өзүмдүн машинам болсо дейт, бардыгы эле балдар деле ошол үйүм болсо дейт, бардыгында эле самый актуальный тема машина менен үй да. Шаарда особенно, жакшы иштесем андан да көп табам дейт. Сиз просто акчаны туура пайдаланганды үйрөнүңүз. И эгерде ошондой темп менен иштесеңиз, сиз бир жылда спокойно машина алып коесуз. Профессия массажист дейт. Ой, сонун профессияңыз бар экен да, сизге массаж кылыш керек экен да. Жок, семейный, мен Кыргызстанга салам, алардын салдыгын акчасы менен өзүмө ашпайт дейт. Түшүнүктүү. Ошодо үйүм болсо экен дейт. Мына көрүңүздөрбү? Үй алсаңыздар болот, машина алсаңыздар болот. Так, көп карызым бар, кантип кутулсам болот? Балдарым кичинекей дейт. Тоже акчаны туура пайдалануу менен гана кыла аласыздар. Мен ортодон могу акыркы бир айда ошо мындай болуп кетти да. Мен акчаны бөлүштүрүп коемун да. Ар келген акчанын өзүнүн орду бар да. Муну мынча сом бияка, мынча сом бияка, неважно канча сом келсе дагы барып бөлүштүрөт элем. Анан акыркы айда ошондой бир ситуация болуп кетти. Тишим ооруп калып, тишим жасатып, анан акчам бар ушка кирип кетти да. Чогултуп акчам кирип кетти. Анан ошол боюнча келген акчаны эле корото бердим да. Келген акчаны эле корото бердим. Бөлүштүргөнгө жетишпейм да. Жетишпейм. Анан карасам эле акчам жетпейт. Акчам эле жетпейт. Анан эмне болуп атат деп вообще түшүнбөйм да. Вроде таап атам. Вроде акча келип атат. Но каяка кетип атат? Эстеп көрсөм, мен акчаны, оказывается, бөлүштүрбөй алыптырмын. Келген акчаны эле кандай келсе ошондой сала бериптирмин да. И в конце концов акчасы жок отуруп калыптырмын. Ошону түшүнгөндөн кийин мен кайра эсиме келдим. Потому что Сайдмурод Давлатовдун «Я и деньги» деген китебин окуп аткам. Ошол жактан кайра эсиме келдим дагы. Ай кой, мындай болбойт. Мен кайра чогултушум керек. Эмне кылып атам дедим. Болот андай дагы. Так, бирок мугалим болуп
иштегим келбейт, я что-то не мое, хочу в другой сфере работать. Сиз предназначениеңизди табышыңыз керек. Мен 2700 алам, пособие ошону жеткирем, 3 балама продуктуга дейт. Так, декретте отурам дейт, үйдө отурам, балдар менен укол алам дейт. Суранган адамдарга 1 айда чогултуп сомго жетпейт, бирок иштебейм дейт. Эми караңыздар, барлык келген акчаны туура бөлүштүрүш керек. Мага үйгө мисалы күндө 500 сом, 1000 сом келсе деле, мен ошол акчаны бөлүштүрүп салам. Вроде бы карасаңыздар кичинекей эле акча, азыр бир магазинге кирип эле кенедей продукт алып эле кайра чыгасыз. И жок ал акчачы. Эгерде сиз ошондой жашоо менен жашай берсеңиз, сиз мен жакта жашайт экенсиз дейт. Мен алам бүтүн бирде турам. Анда вообще супер. Мен массажга эчели бир бара албай жүргөм. Сонун болду, анда сүйлөшөбүз да. Өтө сонун болду. И ушундай болот да, если келген акча, кандай акча келе берсе, ошону туура пока бөлүштүрүп, муну бека по полочкам койбоюнча акча жукпайт, чынында эле жукпайт. Мен силерге чын эле айтайын. Бабаканды маңдайына жашабайм дейт. Бабакан, жакын экенбиз. Мен күндө эле ошол жака барам. Күндө эле ошо Чынар базар жака барам. Ошол жакта, И акыркы убакта деле, мисалы, бир күнү карасаң, мындай жакшы эле акча келет да, анан 2-3 күндөн карасаң ал акча жок да. Ушундай бир мага бир крупный сумма келди. 3 күн ичинде иштеп крупный сумма таптым, анан что-то карасам жок болуп кетти да акчачы. 3 күнөн кийин жок болуп кетти. 3 күн иштедим, тытынып иштедим, таптым, анан 3 күнөн карасам жок, вообще эч нерсе жок. Таң калып отуруп калдым, бул эмнеси депчи, мурун андай болбойт эле да, акча үзүлбөйт эле. Анан мейли деп анан эми макул расходторум көп болуп кетти деп көңүл бурбай койдум да. Бөлчүргөн боюнча да айтып беремин азыр. Мейли расходторум көп болуп кетти деп эле калтырып койдум ошо боюнча. Андан кийин дагы келген сайын акчам жок болуп кетет. Кошелегим карасам эле акчам жок. Мен вообще шокмун да. Анткени акыркы убакта чындыгында постоянно акча туруп калган. Кудайга шүгүр болуп калган, анан эмнегедир жок эле болуп кетип атат. Вроде карасам аябай деле мындай важный деле нерсе кылып аткан жокмун. Ошол эле продукт, үйгө тигил бул аябай чоң покупка деле алган жокмун, кийим кече деле алган жокмун. Но жок да акча, крупный акча жок да. Карасаң бүт эле продуктка кирип кеткен да, тамак ашка, в основном тамак ашка кирип кеткен. Анан ушунча таң калдым, ушунча акча продуктка кирип кетти, болбойт да мындай депчи. Анан кой деп, анан эсиме келдим дагы, кайра акчаны 500 сом келеби, 1000 сом келеби, неважно, сразу бөлүштүрүп баштадым. Сразу. И өзүм да спокойный болуп калдым да, состоянием сразу спокойный болуп калды. Менде да эч турбайт дейт акча. Вот акчаны биз туура эмес бөлүштүрөбүз да. Колго акча келдиби, коротуш керек. Бизде ошол да, мебизде. Акча турабы, обязательно тигин алыш керек, муну алыш керек. Акча жетпей калса мен ала албай калам. Да копейки жок кылам дейт. Ошондуктан үйдө акча турбайт, береке жок. Ошондой ситуация болот да. Кичине сарамжалдуу болгонун билбейбиз да биз. Акча кандай келсе ошончо корото беребиз. Келиңиздер, эми ошол акчаны мына жарым кээ бирөө табат экен, кээ көпчүлүгү бирок таппайт экен, декретте отурат экен, либо доход аз экен. Өзүнүн иштеген иштерин жакшы көрүшпөйт экен. То же самое, мен өзүм мугалиммин, бирок мага мугалим профессиям өзүмө анча жага бербейт. Прям аябай жакшы көрбөйм, ошондуктан да барбай койдум. Мага кереги жок деп эле. Канча зарплата болсо, бирок кереги жок дедим да, действительно. Эми акчаны кантип табабыз, кантип тапса болот? Бул жакта эки жолу бар да. Либо сиз просто жашаш үчүн, продукт алыш үчүн, күнүмдүк жашоону өткөрүш үчүн, чтобы просто какой-то бир стабильность болуш үчүн ай сайын бир жактан акча алып турайын, жашап турайын деп эле биз ошол нерсени эмне кылат экенбиз? Акча ошол жакта иштейбиз дейт да. Иштейбиз. Мен кийим эле ала берем, анан баскан турганга көп кетирем дейт. Сиз дегенде өзүңүзгө вложение кылсаңыз, ал сизге 10 эсе кайтып келет. Мен сизге айтам, билимиңизге салыңыз акчаны, кийим кечеге эмес, ал чүпүрөк эч нерсе болбойт, жок болуп кетет бат эле. Аялдар үйгө буюм-тайым деп эле коротуп салабыз дейт. Ооба, чын эле ошондой. Эмнеге дегенде, биз тигин алыш керек, муну алыш керек дейбиз, на самом деле бизге ал эч кандай убактылуу пайда алып келиши мүмкүн, но кийин ал бизге ошол алган буюм-тайымыбыз, кийим кечебиз 10 эсе акча алып келбейт бизге. 10 эсе акча бизге эмне алып келет? Бизге мебизге салган, өзүбүзгө салган билимибиз. Акчаны билимге салыңыздар. Мен силерге айтарым, ошол кайтып келет, 10 эсе кайтып келет. 100 эсе кайтып келет. Бизде да ошондой акчаны көп коротобуз дейт. Көпчүлүгүндө ушул тема да. Мындай экен да, биз бияна табат экенбиз, бияна корото берет экенбиз. Биз эмне үчүн акча табабыз? Ошону кайра коротуш үчүн табабыз да. Чында келгенде акча табыш керек, коротуш керек, табыш керек, коротуш керек. Неге дегенде,
күнүмдүк эле продукты, күнүмдүк эле тамак аш балдарга, алардын кийим кечеси, өзүбүздүн кийим кечебиз мындай бирок карап турсаңар, акчаны көп коротобуз, анан особенно семейныйлар көп деле кийим кийбейбиз да. Мурун бойдок кезде аябай көп кийим алабыз, прям сезон сайын кийинебиз. Мен эсимде, студент кезимде апамдар бир сезон, получается, бир жылга жайында иштеп, Көлжекте кукуруза сатып иштешчү, балык сатып иштешчү кыдырып. Мен өзүм иштечүмүн, мороженое сатчумун, зонтик арендага берчүмүн, ошентип отуруп, в общем, кийин студент болгондо, биринчи курска келгенде мага бир жылга 30 000 берчү, мына жаңы кетип атканда мына сага 30 000, ошону бир сезонго кийинесиң депчи. И сезон сайын кийим алчумун да. Күз келди, кийим, кыш келди, кийим, и жылда алмаштырчумун. Постоянно улам тиге бул, буга бул деп. Азыр главный мага удобный болсо болду да. Азыр кийимге вообще кызыкпай калдым, действительно. Бир кийим менен чечпей деле жүрө берем. И мне нормально, да. Же болбосо бренд, же тигил бул деп да карабайм. Мага жактыбы, удобный болдубу, все кийип кете берем. Неважно каяктан алдым. Ошондой оюм бар да. Мурун прям ошентип, мондой по сезонно кийинип, бирок ошол кезде акча тапчумун, бирок ошол акчам кийин жок болуп кетти да. Потому что мен акча тапкан табат экенмин, бирок колдонгонду билбейт экенмин да. Эми бул жактан биз кандай кылып акча табабыз? Биринчиси просто жашаш үчүн, действительно, выживать этиш үчүн. Потому что азыр бүт баары кымбаттап атат, Улам инфляция болгон сайын, акчанын күчү кеткен сайын, улам баары кымбаттап кетип атат дагы. Айжан, кандайсыз? Акчанын күчү кетип калат. Чынына келгенде акчанын күчү кетип атат. Инфляция болуп кетип атат. Мисалы 5 жыл мурун, 10 жыл мурун 1000 сом аябай чоң акча болсо, жакшы акча болсо, азыр 1000 сомго бир магазинге кирип чыккан эле нерсе болуп калды. Бир тыңыраак кийим келбей калды ошол акчагачы. Мурун 1000 сомго бир куртка, бир сапожка, еще плюс да жанына бир нерсе келчү, азыр келбейт андай нерсе. Бир жакшы, бир көңүлгө жаккан нерсе келбейт да азырчы. Ассаламу алейкум, күйөөмүзгө көңүл бурбайт, жанымда отурат, кичине жеткирип сүйлөп коюңузчу дейт. Бул жактан мен сиздин күйөөңүзгө жеткире албайм, мен бир гана сизге жеткире алам. Анткени баардык нерсе сизден башталат. Сизден башталат. Сиз пока өзүңүздү карамайынча, көңүл бурмайынча, күйөөңүз сизди карабайт. Сиз өзүңүздү сыйламайынча, сүймөйүнчө, күйөөңүз да сизди сүйбөйт, сыйлабайт. Мен акчамды жеке өзүмө сарптай албайм дейт, кийимге же косметика, майда чүйдөгө дейт. Просто акчаны бөлүштүргөнү биле алсаңыздар, бул жакта да дисциплина керек да. И көрдүңүздөрбү, биз эмне кылат экенбиз? Акча келди, обязательно тигини алыш керек, муну алыш керек, муну алыш керек, муну алыш керек деп эле коротуп салат экенбиз да. Анан эчтеке жок отуруп калабыз. Анан кайра ачка калбаш үчүн, кайра дагы бир нерсени тоюнуп калбаш үчүн кайра иштейбиз. Акча келди, сразу коротобуз. Не бар бизде? Коркуу сезими бар да. Бул акча бизде лишпы колдо турбаш керек да. Бизге ошол нерсеге көнүп калганбыз. Это для нас норма да. И ошондуктан биз чоң акчаны деле таппайбыз. Акча кандай келсе ошондой кете берет. Биз мынтип айтабыз, акча колдун кири, акча бул суу, келген акчанын эмне болуп чыгып кеткенин билбей каласың деп ушундай сөздөрдү өтө көп айтабыз. Ошол настолько биздин мээбизге сиңип калган. И акча суудай эле кете берет, суудай эле кете берет. Бияктан тапсаң бияна кете берет, бияктан тапсаң бияна кете берет. Мен көлдөн болом. Ошентип эле корой берет да акчабызчы. Постоянно ушундай, чынына келгенде. И пока сиз ошол акчанын келип кетип атканын контролдомоюнча, доход расходду контролдомоюнча, сизде акча болбойт, турбайт акча чындыгында. Мен канча жыл мурун, жаңы турмушка чыккан жылы 5 жыл мурун экен, Сайдмурат Давлатовдун окуучусу бар болчу. Ал байкенин атын эле унутуп калдым. Ошонун 3 күндүк тренингине бардым. Именно акчаны көбөйтүү боюнча, чогултуу боюнча. Анан кантип акчаны табыш керек? Ошол акчаны, тапкан акчаны чогултуп, анан көбөйтүш керек деген 3 күндүк тренингке баргам. Ошол кезде 3000 турган, акыркы акчаны берип туруп ошого барганмын. Ал кезде аябай кыйналып жашайт элек да. Демек жердешкенбиз да. Өтө сонун. Анан ошол тренингке бардым, ошондон кийин үйгө келип алып жазып баштадым. Анан жалаң менет мен акчаны табабыз. Өтө сонун караколдон болом дейт. И где-то бир мага ашып кетсе 1 айга эле жетти да ошол нерсечи. 1 айга жетти, бүт андан кийин все. Токтотуп койдум. Финансовый анализди кылчумун. Бияка доход, бияка расход дептерди, кадимкидей общий дептерди ачып алгам. Каяктан доход келип атат? Эми доход аякта жок болчу да, 1 айда бир мугалимдин айлыгы, ал кезде 6,5 миң алчумун. Ошо келет, анан расходторум күндө. Жолго мынча сомго бияка барып келдим, тигини алдым, муну алдым деп ошону жазат элем, анан бат эле тажап кеттим да, анан таштап салдым ал нерсени. Депрессиядан арылыш үчүн марафондун 1-2 сабагын кошо көрүңүз. Эми сиздерге кийинки суроо.
действительно сиз эгерде чоң акча тапканга даярсызбы? Мисалы, сиз жакшы жашаш үчүн, кенен жашаш үчүн, каалаган нерсеңизди алыш үчүн, каалагандай барыш үчүн кафе, ресторан, каалаган кийим, каалаган учурда тамак жасабай жөн эле заказ берип коюп, любой нерсени алыш үчүн, любой мындай кенен жашаш үчүн карасаңыз бир жака саякатка барып келип, например, саякатка чогултуп дейинчи, барып келип дебестен, где-то минимальный бир айда сизге кандай ойлойсуз, канча сом тапсаңыз, ошол сизге жетиштүү болот. Жакшы жашаш үчүн бир айга сизге канча сом табыш керек? Канча сом тапкыңыз келет жакшы жашаш үчүн? Психологсузбу дейт, ооба, психологмун. Кандай ойлойсуздар, сизге канча сом болгондо сизге ошол акча жетиштүү болот? Айына канча сом тапсаңыз кенен жашайсыз мындай. Даярмын, акчаны жакшы чогулта алам дейт. Өтө сонун чолпон же чолпонсузбу билбейм. $1000 дейт. Даярмын дейт. Канча сом? 80.000 дейт. Мага 50.000 жетет эле дейт. Дагы жазыңыздар. Канча сом тапсаңыз, так, 100.000 минимально дейт. Дагы кимде кандай 50.000 дейт. $500. Так, азыр иштей албай жатам, кайненемди карайм дейт. Но эгерде мындай просто 50.000 дейт, 70.000 дейт, кенен жашаш үчүн сизге канча акча керек? $1000 дейт. Так, 100.000, 50-60.000. Дагы кандай варианттар бар? 50.000 дейт. Еще 60.000. Так, 50.000 бир айга жетет дейт. 40.000, 100.000, 70.000, 111.000. Саламатсыз, 500.000 дейт. Сонун. 30.000 дейт. Өтө сонун. 50.000. $2.000 дейт. Хорошо. Эми айталы, сиз ошол акчаны таап атасыз. Ошол акча келип атат сизге, 50.000 дейт. 10.000 дейт. Так, мен Меккеге барым келет, акча чогултуп жатам дейт. Өтө сонун вообще. Азамат экенсиз. 100.000. Так, 30.000, эгерде ашыкча чыгым болбосо, той топур дегенде, биздин той топур. Ооба, бир айга канча миң сом сизге азыркы учурда жетмек. Сиз мындай спокойно жашай бергенге. 90.000, 60.000, 100.000. Бир айга 300.000 деп кантип атасыңар? Ужас дейт. Коко Шанель сиз айтайын, ал сиздин мээңиздеги бул жактагы установкаңыз 50.000. Сиз ошол 300.000 элестете албай атасыз. Мага 30.000 кенен жетмек, тойлорду кошпосом дейт. Бирок сиз деген канча миң табасыз? Айка, сиз 30-40 миң сиз табасыз да. Же сиз мектепте 14 миң табасызбы? Адашып кеттим. Вроде сиз табасыз го дейм. 100.000. Өтө сонун. Эми караңыздар. Ошол 100.000 сизге келди. Өзүңүздөр 50.000 да, 111.000, 300.000 деп атасыздар. Ошол акчаны кандай кылып коротот элеңиз? Эмне кылат элеңиз? Мындай кыска жаза кетсеңиз, бир айда биз 10.000ге жашайбыз кээде дейт. Айыл жергесинде, айжан силер айылдасыңар, айыл жергесинде өзүңөрдүн үйүңөр болсо, квартира эмес болсо, в принципе нормально да айылга. Среднем жакшы эле акча да айыл жергесине. Так, көп акча болсо ошончолук жооп болуп кетет дейт. Ал дагы сиздин бул жакта установкаңыз, Кыргызстан. Эмне үчүн сиз көп акча таппайсыз? Анткени сизде коркуу сезими бар. Көп акча келсе, ошончо жок болуп кетет. Сиз ошондуктан көп акча таппайсыз. Бул жактан 300.000 кантип айтып атасыңар деп ал чоң акчадан коркот. Ал акча келсе, кадимкидей эле страх больших денег. Мага 2.000 жеткир деп атышат дейт бир айга. Демек сиз студент окшойсуз, 2.000 жеткир деп атса. Так, жарымдан рассрочка үй алмакмын дейт. Тренингке катышмакмын, язык үйрөнмөкмүн, танысга бармакмын. Караңыз, эми рассрочкага үй алган өтө сонун. Алсаңыз, хорошо, что ипотека эмес, именно рассрочканы айттыңыз, демек кылса болот. Рассрочканы ашып кетсе 3 жылда где-то төлөп өтөт. Тренингке катышмакмын, язык үйрөнмөкмүн, танысга бармакмын. Эми мунара караңыз, тренинг деле өтө кымбат эмес азыр тренингдер. Меники минимальный тренингим 2.000 сом, өтө кымбат эмес.
Так, языкты то же самое. Өткөн айда мен бир айга 500 сомдо үйрөттүм, бирок уже токтоду. Это тоже в принципе нормально. Танцы то же самое, 1,5-2 миң сом турат. То есть азыр деле ошону кыласаңыздар болот. Мен чогултат элем дейт. Каяка чогултат элеңиз? Үйгөбү, банкабы же дагы там бирөөлөрдүн акцияларын алат элеңиз, компанияларды эмне алат элеңиз? Үчкө бөлүп, бир бөлүгүн чогултам, бир бөлүгүн балам окутам, бир бөлүгүн акыркысы сөзүңүз түшүнүксүз болуп калыптыр. Чогултмакмын, өзүмө жумшамакмын дейт. Так. Же кичине эле соода кылышты, кантип баштайм дейт. Аны мен толук курста айтып берем уже. Мисалы 5 балага кийим тамагы менен 50 миң жетет деп ойлойм дейт. Күнүмдүк балдарымды курстарга бермекмин дейт. Бул жакта көрүнүңүздөрбү, 5 балага 50 миң деп баласын ойлоп атат, балдарымды курска бермекмин деп тоже кайра эле келип баласын ойлоп атат да. Китептер боюнча өзүнчө пост жазат окшойм. Чоң пост кылып жазып берейин. Китептер өтө көп. Bir ay спокойно ичип жеп кийим жашоодон ырахат алып өзүмдү карап дейт. Үйгө Меккеге дейт. Өтө сонун. Так. Кенен жашамакпыз, үй алып алсак бизнеске вложение кылмакмын дейт. Банкка чогултам дейт, үй салганга, тренингке катышмакмын дейт. Тренингке азыр эле катышсаңыз болот. Тренингтерди эле кичинеден баштасаңыз, андан өйдө көтөрүлүп кетерсиз. Мына менин минимальный тренингим 2 миң сом, VIP тариф 5 миң сом. Өтө арзан. Балдарыма коротот элем, кеңири басып турат элем, чогултуп саякаттамакмын с семьей дейт. Үй алганга, саякатка, балдарга өзүмө, мен Кыргызстанга барып келет элем дейт. Үйгө чогултмакмын дейт. Балдарды ар кандай курстарга бермекмин, ипотекага үй алмакмын. Я кондитер деген курска окуп иштемекмин. Так, кийимге чыгып өзүмө карайт элем дейт. Балдар өзүм курска бармакмын, тамакка кетет. Бир азын чогултуп, балдарымды курска бермекмин дейт. Көпчүлүгү эле балдарына айтып атышат. Өзүмө көңүл бурмакмын, көбүрөөк үй алганга аракет кылмакмын дейт. Чогулткан акчама көчпөс мүлк алмакмын дейт. Ихсан чыгып, ихсан деген сөзүң эле тидетке түшүп кетип атат. Үй алмакмын дейт. Ушунча алганда шүгүр чексиз дейт. Ооба, шүгүр. Мен дагы үй алат элем, 50 миң доходум болсо дейт. Бишкектин алмакмын дейт. Көрүңүздөрбү? Эми караңыздар. Бардыгы эле эмнени айтып атат? Самый главный проблема үйдү айтып атат. Биринчи үйдү айтып атат. Экинчи балдарымды деп атат. Балдарымды курска берем деп атат. Бардыгыбыздын оюбуз бир чыгып атат го дейт. Анткени баардыгыбыздын могул жактагы мышленияыбыз бирдей. Буюрса 300 миң киреше тапсам, балдарды кружокторго бермекмин, үйгө чогултмакмын, кайрымдуулук жасамакмын. Өтө сонун бизнес баштамакмын дейт. Эс алганга барам дейт. Көпчүлүгү үй менен баласын айтып атат. Караңыздар эми. Мен деле мындай нерсе болду да, өзүмө курстарга катышып көңүл бурмакмын дейт. Өтө сонун. Дүйнө жүзүн кыдырмакмын дейт. Эң биринчи үй эмес, бала эмес, кийим кеч эмес. Ошончо акча тапсаңыздар, эң биринчи вложенияны өзүңүздөргө кылыңыздар. Но сиздер анча акчаны таппайсыздар. Айтайынбы, эмне үчүн? Анткени сиз өзүңүздөр бардык материалдык нерсеге салып атасыз акчаны. Но ошол үй сизге кайра акча алып келип бербейт. Балаңыз ал өзү үчүн окуйт, кийин өзү чоңоюп кетет. Ал кийин кайра сизге өзүрөн кайтарып, сизди карагача сиз уже карып каласыз ал мезгилде. То же самое. Эс алып келсеңиз болот, но бир эс алып келесиз, эки эс алып келесиз, потом все да, например да. Но ошол эле учурда бир күнү туруп ошол нерсенин баары сизде жок болуп калышы мүмкүн. Сиз 2 жыл, 3 жыл ошондой доход табышыңыз мүмкүн, но через какое-то время любой ситуация болуп кетиши мүмкүн. Балким андай доходко чыкпай калышыңыз мүмкүн. Ошондо кайра эмне кыласыз? Үйүңүз менен кайра үйдө отуруп каласыз. Мен өзүмө жумшамакмын, чет жакка чыгып эс алмакмын дейт. Акчаны бөлүштүргөндү айтчы дейт азыр. Кандай дейт? Жакшы, Элнура кандайсың? Эле. Так, ишине ийгилик, чоң рахмат. Караңыздар эми, неге сиздер мен сиздерге бир эле причина айтайын. Сиздер эмне үчүн до сих пор ошол сиздер азыр жазган доходко жете элексиздер? Анткени сиз ошол акчаны өзүңүзгө салган жоксуздар. Өзүңүздүн билимиңизге салган жоксуз ошол акчаны. Качан сиз өзүңүздүн билимиңизге биринчи орунда салганда, сизде ошондо 10 эсе, 100 эсе болуп кайтып келет. Так, мен жеке өзүм жашаганыма ата-энеме 10 миң берип, калганын счет ачып 3 айда 145 миң топтогон болчумун. Ошол бойдон аны жасай албай калдым. Кайната көтөрөмалар которгула десе, жок дей албай калам дейт. Смотрите, бул жактан сиздики эмне проблема болуп атат? Биринчи, өзүңүзгө жардам бербестен сиз ата-энеге жардам берип атасыз. Сиз бул жактан ата-эне менен баланын ордун алмаштырып койгон болуп атасыз. Иерархия алмашып атат бул жактан. Ата-эне баланы өстүрүп чоңойтот.
ата эне баланы чоңойтконго, мисалы эркек баланы үйлөнгөнгө чейин милдеттүү, үйүн алып бергенди эле айтпай эле коеюн, үйлөнгөнгө чейин эле дейинчи. А кыз кишини пока турмушка бергичекти милдеттүү, андан кийин эч кандай милдети жок. И сизде иерархия, эмне үчүн сиз акча таппай атасыз? Анткени бузулуп кетип атат. Вот кайнене кайната акча салганыңыз то же самое. Ата эненин ролун ойноп атасыз сиз бул жердечи. Биринчи өзүңүзгө жардам бербестен сиз ата энеге берип атасыз. Мени чоңойтту, андай кылды, мындай кылды деп. Но на самом деле бала биринчи өзүнө жардам бериш керек. Анан качан өзүнө жардам бергенден кийин анан ата энеге жардам бериш керек да. Бул жактан сиздин катачылыгыңыз ошол атат, ошондуктан сиздин акчаңыз чогулбай калып атат. Биринчи ден соолук керек бизге дейт. Ооба. Мен окуп көп билим алат элем дейт. Эң биринчи өзүңүздөргө салыңыздар ошол акчаны. 5 жыл мурун мага ушундай кылып жаздырганда, ошол кезде доход 6.000 да 6.500. 6.500 сом бир айга. Жолдошум ал кезде как раз жумуштан чыгып калды, андан кийин операция болду. Ушинтип эле үйдө отуруп калды да. В общем, операциядан операция болуп иштей албай калды. Мен жалгыз иштеп калдым. Как раз кышын ноябрь айларында балдым беле. Ушундайда баргам, жолдошум жаңы жумуштан чыгып келип, ал военный болуп иштечү, заставада карабалдан айылда иштечү, анан аяктан которулбай калып, жумуштан чыгып келе берген. Экөөбүз жаңы үйлөнгөндө 2 ай вообще өзүнчө жашаганбыз, эки жакта жашаганбыз экөөбүз жаңы үйлөнгөндө. Анан чыгып келе берген жумуштан, мен боюмда болуп калгандан кийин. Өзүм бизнес ача албай жүрөм дейт. Эмнеге сиз бизнес ача албай жүрөсүз? Анткени сизде коркуу сезими бар. Ачсам банкрот болом деген деп ойлойсуз. И көбүнчөсү фокусту акчага коюп атасыз ошондуктан. Саламатсызбы, жакшы, жазып эле кандайсыз? Эң биринчи тапкан акчаны мына могул жерге коюш керек. Мээге коюш керек. Так, кандай иш айтсам да кайын журтум каршы чыгат дейт. Сиз жоопкерчиликти азыр кайын журтуңузга илип коюп атасыз. Причем тут сиздин кайын журтуңуз? Сиз өзүңүз бизнес баштаган таста. Кайын журттун биякта кандай тиешеси бар, ошону айтыңызчы мага. Эң биринчи билимге салыш керек. Билим десе эле 5 жыл университетте, азыр 4 жыл болуп калды эме, 4 жыл университетте окуу эмес. Мен да 5 жыл университетте окудум, андан кийин мага ушул керек экен деп магистратурага бардым. 3 жыл жүрдүм магистратурада. Кичинекей кызым менен ыйлатып, бакырып өкүртүп, бизди баары таанычу кызым ыйлай берчү же сабакка кире албайм. Ошентип жүрүп магистратураны деле бүттүм. Мага бир пайда алып келди, чынында алып келген жок. Чын айтайын, бирок 8 жыл окудум. 8 жыл окугандагы айлыгым мына 6.500 болду. 8 жылдык эмгегимге мен 6.500 акча таптым. Анан рахмат дедим. Мага бул нерсенин кереги жок экен дедим. Жакшы, буюрса кандайсыздар? Кереги жок экен дедим. Турмушум бузулуп кете жаздады, иш баштайм дейт. Сизде просто баланс болбой калган, үй бүлө менен бизнести бирдей алып кете албай калгансыз, ошондуктан. Анан колдоо болгон эмес. Азыр кеңеш боюнча дагы айтам, мен оюм бөлүнүп кетти. И элестетиңиздер, 6.500 доход, анан ошондо айтты да, вот канча миң сом сиздерге бир айга жетиштүү болот эле депчи. Анан мен көп адамдан сабак алгам. Жок, 5 жылдыкта только диплом жактайт, анан магистратурада эмне диссертация беле эмне балакет жактайт ишылса. Унутуп калдым уже. Чын эле. Бүткөнүмө 2 жыл болду. Унутуп калдым чынында эле ишылса. 2 диплом тең үйдө, сандыкта дебейин, но коробканын түбүндө жатат. Кайерде экенин билбейм. 30.000 деп жазгам мен ошондо. Ошондо мага 30.000 аябай мындай чоң акча көрүнгөн да. 30.000 алсам, мондай бөлүштүрсөм мага жетет экен дегем да. Вот 30.000 мага спокойно жашайт экенмин дегем. 5 жыл мурун ошентип ойлочумун. 5 жыл мурунку менин оюм. Андан кийинки тапшырма мындай болду. Сиздерге да ошо тапшырманы берейин. Азыр негизи сиз бай айланамсыз да, сизде бардыгы бар. Мен азыр ден соолук жөнүндө, сиз жөнүндө, үй бүлө же болбосо бала бакыраңыз бар, ошон үчүн байсыз деген жокмун. Анткени сиздин үйүңүздө же болбосо үйүңүз болбосо квартираңызда оокатыңыз толуп турат. Идиш аяңыз толуп турат. Колуңузда телефонуңуз, крутой телефон көтөрөсүз. Плазменный телевизор көрөсүз. Спальный гарнитур деген бар. Идиш аяңыз эми жайнап жатат. Коноктор келгенде эле чыгат, атак чаң басып жата берет. Барбы ошондойбу баарыңыздарда? Баардыгы кенен. Идиш аяк, вот үйдө бытовой техника сиздерде толтура. Пол автомат. Бүт ошондой нерсеңиз өтө көп. Чынында. Туурабы? Күндө ушундай прямой эфирге чыгыш үчүн мага күч керек да, энергия керек. Түз эфирге өтө көп энергияны алат.
Азыр мен мисалы 60 адам көрүп отурат, 62 адам, ошончо адамдын энергиясы, ошончо адам мени көргөнгө мен ошончо энергиям кетет да, сүйлөгөнгө дагы. Көрдүңүздөрбү? Баары бар. Мына бардыгында бар. Ошонун бардыгы эми сизге акча алып келип атабы? Ошону айтыңызчы мага. Сиз ошонун баарын сатып алдыңыз. Ошол сизге акча алып келип атабы? Ошол телевизор, ошол там газ плитаңыз, спальный гарнитуруңуз, же ошол элементарный колуңузда кармап турган телефонуңуз акча алып келеби сизге? Жок дейт. Вот в чем дело. Биз эмне кылат экенбиз? Акча алып келбей турган нерсеге салат экенбиз акчанын баарын. Алып келбейт, конечно, эч нерсе алып келбейт. Үйдө оокаттар только өзгө колдонуш үчүн эле, бирок ал эч качан акча алып келбейт. Жок, мына барыңыз көрүңүздөрбү, акча алып келбейт. Даже канча крутой, аябай навороченный iPhone 11, 12 көтөрсөңүз дагы, жок, антип айткан жокмун, азыр түшүндүрөм силерге. Телефон кайра акчаны алат дейт. Единица салыш керек, интернет кошуш керек. iPhone 11, 12 көтөрсөңүз дагы, бирок ошол телефондон акча тапканды билбесеңиз, ал телефондун пайдасы эмне? Ал телефондун пайдасы эмне сиздерге? Ал убактыңызды алат, акчаңызды алат. Ай сайын, же болбосо жума сайын. Плюс еще ошону сатып алган акчаңыз, элестетиңиздер. Эгерде ошого телефондон акча тапканды билбесеңиз, эгерде үйдөн ошол каструль, бар нерселерди айталы, ошондон тамак жасап, например, же сатпасаңыз, сизге эч кандай пайда алып келбейт. Идиш көрсөм алгым келе берет дейт. Айымдарда бул нерсе бар, мен апамда идишти аябай көп чогултчу, азыр чогултпай калды. Үйдө 2 комнатный вагон бар, ичинин баары эле идиш аяк, чын айтайын. Азыр чогултпай калды, мурун аябай чогултчу. Мага карап деп коюп отурам. Идиш чогулткан, идиш келген сайын мага ташып келе берчү да апамчы. Сен тигиң жок экен, мунуң жок экен деп. Үйдө оокаттарым бар, мен апам алып берген да. Чын-чынына келгенде мен көп албайт элем. Пайдалуу баракчаларды угабыз, насааттарды дейт. Ооба, мен өзүм курсум бар, 10 ноябрда башталат буюрса. Так, биринчи, экинчи марафонду толугу менен көрүңүз. Сага рахмат, курсунан кийин бюджетим өстү, личный счетум Кудайга шүгүр. Мурда деле ушундай эле айлык алып эч нерсе жеткизе албачымын, азыр мини миллионер болуп кеттим дейт. Супер вообще, Перзаче акыркы мен курсума катышкан. Ал кезде аудио форматта болчу, WhatsApp'тан аудио болуп өтчүмүн сабактарды. Мына көрүңүздөрбү? Мектепте мугалим болуп иштейт, бирок мини миллионер болуптур, көрүңүздөрбү? Айлык менен, мектептеги айлык менен айылда жашап эле. То есть бардыгы мына могул жерде. Эми мен сиздерге эмне деп айтам? Акчага биз кул болбой, акча бизге кул болгодай кылып бир жумуш башташ керек дейт. Жок, кул деген сөз это само по себе неправильно, да? Акча бул инструмент болуш керек сизге. Сиз акчанын артынан кубалабай, акча табыш керек, тинч керек, мынч керек дебей, акча бул сиздин максаттарга жеткирүүчү, сизди каалаган жашоого жеткирүүчү инструмент болуш керек. Мисалы, тамак жасаганда деле сыйык тамакты сиз кастрюльга жасайсыз. Эгерде мындай кургак тамак баса турган болсо, сковородкага жасайсыз, туурабы? Сковородкага сыйык тамак жасабайсыз, ошондой эле кеп да, бул бир гана инструмент болуш керек. Ошо сиздин максатка жеткидеги инструмент болуш керек. Бирок акчаны эч качан главный максатка койбоңуздар, антсеңиздер вообще жетпейсиздер. Мен айына монча акча табышым керек, монча керек, тинчим керек дей берсеңиздер, вообще жетпейсиздер. Потому что менде деле ошол нерсе болгон. Акчанын аркасынан канча кубала берген сайын, акча сиздерден ошончо кача берет. Акчанын аркасында ошол келген акчага сиз эмнени аласыз, ошол целди көрүшүңүздөр керек. Ошол келген акчага конкретный ар жагында эмне турат? Байыр ошо келген акча сиз бир нерсе сатып аласыз да, бир нерсе аласыз, бир жака саласыз. Вот ошо конкретный цель ошол болуш керек. Акча эмес, акчанын аркасындагы главный цель болуш керек. Сиз канчалык акча деген сайын, акча сизден ошончолук кача берет. Бир нерсеге аябай мындай фокус кое алсаңыз, ошончо кача берет да ошол нерсечи. Аффирмация айтыш керек, ооба. Так, эми мен сиздерди тигини албаган, муну албагыла деп айтпаймын. Мен сиздерге мындай айтамын да, акчаны туура бөлүштүргүлө. Акчаны кантип тапса болот? Барыңыздар эле, иштегенсиздер же иштейсиздер, акча өзүгө ишчим эмне кылсам болот дейт. Акча алма быш оозума түш деп келбейт, чынында. Акчаны табыш үчүн мээнет кылыш керек. Мен деле ошентип отургам көпчүлүк учурда, мындай эле аз визуализация кылсам, аффирмацияны айтсам, анан позитивден жүрсөм, акча келет депчи. Анан ойлонуп жүрчүмүн, неге мен
байып айтам депчи, оказывается эмгек кылыш керек экен да. Ошону түшүнгөндөн кийин көп миллионерлерди, мындай ийгиликке жеткен адамдарды угуп отурсаң, иштеш керек, иштеш керек, иштеш керек дейт да. Мен монтип иштечүмүн, монтип кыйналып жүрүп көтөрүлгөм десе эле карай берип, эмнеге кыйналбай көтөрүлсө болбойбу деп ойлоно берчүмүн да. На самом деле иштеш керек. Бирок ошол эле учурда өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан ишти иштеш керек. Ар бир адамдын бул жашоого келген өзүнүн миссиясы болот. Ар бир адам өзү бул жашоого миссия менен келет. Бирөөнүн миссиясы адамдардын өмүрүн сактоо, врач. Бирөөнүн миссиясы мугалимдик, сабатсыздыкты жоюу. Дагы бирөөнүн миссиясы мисалы, менин миссиям мисалы айымдарга жардам берүү. Өзүнүн жолун таап, өзүн реализовать эткенге, предназначениясын таап, стресс, депрессиядан чыгып, өзүн сүйгөндү үйрөнүү, ошол менин миссиям. Только аффирмация менен жок, ийгиликке жетпейсиз. Мага ишенип коюңуз, менде уже болгон ал нерсе. Менин күйөөм айына 16 000 табат, бирок жетпейт, эмне кылыш керек дейт. Өзүңүз аракет кылыңыз. Сиз да аракет кылыңыз, акчаны туура бөлүштүрүңүз. 5 балам бар да дейт. Баланы эме кылбаңыз же сиз жоопкерчиликти балага илбеңиз. Сиз баланы өзүңүз үчүн төрөдүңүз. Вот балам бардан ошон үчүн жетпейт да эмес. Акчанын берекеси болсо бардыгына жетет, ишенип коюңуздар. Акчасынын берекеси жок болгон кезде бат эле жок болуп кетет ал. Жака бияка бат эле орун таап кетет. Ар бир адам миссиясы бар да. Сиздер пока ошол миссияны таап, анан ошол миссия менен ошол направлениеде иштеп баштаганда, биринчиден сиз ошондон рахат аласыз. Мына азыр айтып атышпайбы, мен өзүмдүн кесибим мага жакпайт деп атпайбы, ошол эле кеп да. Эгерде кесибиңиз өзүңүзгө жакпаса, сиз ал жактан акча табасыз, көп акча, бирок эч кандай удовольствие болбойт да. Бул жактан результат эмес, мен канча айда канча табат экен, мен монча табышым керек эмес, процесс. Аба эфирди сактайм. Процесстен удовольствие алыш керек. Процесстен рахат алыш керек. Ошо кылып аткан ишиңизден рахат алыш керек. Мен мисалы, мен сиздерге азыр 3 күндөн бери эч кимден акча сурабай эле эфир өтүп атам, бирок мен ошондон рахат алып атам. Мага ушул нерсе жагат. Прям с удовольствием өтөм да. С удовольствием түшүндүрүп берем. Бардык суроолорго жооп берем. Кечээ мурдагы күнү, биринчи күндөн кийин кечээ экен. Инстаграмда жаттым, кечке эле личкаларга элдин баарына жооп берип. Бир күнү ошо менен өттү. Бирок бир күнүм жөн эле курап кетти деген жокмун мен. Ой, ушунча айымга мен пайда алып келе алдым. Ушунча айымга бир аз да болсо бир нерсе кыла алдым деп ошого ыраазы болуп атам мен. Көрдүңүздөрбү, ар бир адамдын миссиясы ошол. Конечный цель акча монча табыш керек эмес, конечный цель кандайдыр бир пайда алып келүү. Ошо миссиядан өзүңүздөр рахат алуу, прям с удовольствием, процессте прям удовольствие алыш керек да, ошо кылып аткан ишиңизден, түшүнүп атасыздарбы? Ошондо сизге акча келет. Так, китептер боюнча мен пост жазам эртең. Так. Берекелүү деген эми келген акчанын карап турсаңыздар, бүгүн акча алып келесиз, эртең уже жок да. Тиги буга кетип калды. Кээ бир жакта болот ушундай акча. Кээ бир семьяларда болот, аз эле акча табат, бирок бардыгына жетет. Ана жетет, бягына жетет. Бүт бардыгына жеткилет да. Аз эле акча, бирок бардыгына жеткилет. Ошону берекелүү акча дейт. Так. Телефон артында сүйлөшүп жатам сиз менен дейт. Жылсыз эжекенсиз, аман болуңуз дейт. Чоң рахмат, сиз дагы. Көрдүңүздөрбү, качан сиз удовольствие алганда, конечный цельде акча эмес, ошонун ар жагындагы нерсеге койгондо сизге акча келет өзү. Анан акча табыш керек, акча жетпейт деп эле фокусту акчага кое берсеңиз, акча жетпейт, акча жок дей берсеңиз, ошондой боло берет. Ыраазы болуңуз, шүгүр келтириңиз. Үйдө отурсаңыз дагы ачкан эмессиз, ошого шүгүр келтириңиз. Сиздей жашоодо жашагысы келген адам канча? Сиздей жашоодо жашагысы келген. Азыр сиздин жашооңуз кимдир бирөөнүн мечтасы, кыялы. Кимдир бирөө сиздей жашагысы келет. Ошондуктан ыраазы болуңуздар. Кимдир бирөө сиздей болуп акча тапкысы келет. Мына үйдө отурган айымдар акча таппайбыз деп атат. Кимдир бирөө 30 000, 40 000 табам, ошо жетпейт деп атат, көрдүңүздөрбү? Кээ бир ошол айымдардын кыялы ошо 30 000, 40 000 табуу болуп атат. Сиздин жашооңузда жашоо болуп атат, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан шүгүр келтириңиздер баардык нерсеге. Туура айтасыз эже, менин да көз карашым кадимкидей өзгөрдү. Бүгүн жасап аткан жумушумду ойлонуп кетип атып, кайра сиздин айткан сөздөрүңүздү дейт. Китептер боюнча, өзүнө өнүктүрүү китептер боюнча мен пост жазам. Туура айтасыз дейт. Көрдүңүздөрбү, шүгүр келтириңиздер. Кудайга шүгүр, ушундай жашоодо жашап атасыздар. Азыр кирип Инстаграм баракчага кирсеңиздер, жардам сурап аткандар канча? Ден соолугу жок, акчасы жетпейт. Ден соолугу жок болгондон кийин ал иштей албайт. Бирөөнөн зависимый да. Сиздер хотя бы балким жолдошуңуз бар. Хотя бы сиз самостоятельно бир нерсе кыласыз, иштесеңиз болот. Кээ бир адамдар бар, мисалы айталы эми,
онкология менен ооругандар, аларда уже шанс жок, аларда уже канча жашайт, анан бир унай өлөт, алар иштей да албайт, эч нерсе кыла албайт. Цирроз менен ооругандар то же самое, төшөктө жатат, эмне кыла алат, эч нерсе кыла албайт, алы жок, күчү жок, жетпейт ошол нерсегечи. И ошондуктан акча тапканды дагы үйрөнүш керек. Эми бөлүштүрүү боюнча мен силерге кыскача айта кетейин, акчаны кантип бөлүштүрүш керек. Башында бул кыйын болот, анткени иттаги так жетпей аткан акчамды каяка жеткирем дейсиздер. Яй деньги деген китепти окуңуздар, сөзсүз түрдө. Мен ошол китептен кийин акчага болгон мамилемди өзгөрткөнмүн. Тренингке катышып, турмушум бузулайын деп сактап калгам дейт. Өтө сонун. Тренингтерге постоянно катышыңыздар. Бул как өзүн өзү өнүктүрүү тренингтер, бул как эме сыяктуу эле да, организмге, адамга как тамак сыяктуу эле керек да, аба сыяктуу эле керек. Анткени биз бат эле бир нерсени унутуп калабыз, пендебиз. Бир жакшы нерсе болуп кетсе, жаман нерсени бат эле унутуп калабыз. Же жакшы нерсени жаман нерсе болуп кетсе, бат эле унутуп калабыз да. Бат эле оомабыз да, бияка деле болуп кете беребиз. Ошондуктан постоянно өзүңүздөрдүн үстүңөрдө иштеңиздер. Эгерде сиз жанагы өзүңүздөр жазган суммага жетем десеңиздер, пока өзүңүздөрдүн үстүндө иштеп, өзүңүзгө вложение кылмайынча сиз ал акчага жетпейсиз. Жеткен күндө дагы күч менен жетесиз, и ал акчаңыз бат эле жок болуп кетет. Берекеси болбойт ал акчанын. Ал акчаны тапканда сиз удовольствие албайсыз. Эч кандай удовольствие болбойт сизде ал акчаны тапканда. Бизден ким келет көп дейт. Менин курсума катышыңыз. Мына 10 ноябрда башталып атат. Өтө сонун маалыматтарды беремин. Так, рахмат сизге, сиз маекти иши салып калдым дейт. Сизге да рахмат. Главное делать дела с хорошими намерениями. Ооба, ниет түз болуш керек. Мындайча айтканда, яй деньги. Мен жана акча Сайдмурат Давлатов кыргызчасы деле бар. Жакшы, буюрса кандайсыз жылыз. Так, яй деньги. Кандай тренингтер? Мына менин тренингим 10-да башталат. Ооба, тренинг кыргыз тилинде болот. Мен орус тилинде деп өтпөймүн. Кыргызча менин сторисиме кирсеңиз, бүгүн китеп дүкөнгө бардым да, атайын кыргызча өтө көп китептерди сториске тартып келдим. Мына китептин баары ошол жакта, китеп дүкөндө. Ооба, чачым сон болуп өсүп калды. Последний раз видела вас лысой дейт. Демек, мени марттан бери көрүлө экенсиз да. Ким билчү эле, мен чачымды налыс алдырып салгам жазында, март айында. Марттын канчасы экенин унутуп калдым, 24-25-теринде. Карантин башталгандан кийин, 3-4 күндөн кийин налыс алдырып салгам. Ошондуктан менин чачым азыр еще өсүп калган дагысы бул. Ооба, богатый папа, бедный папа вообще сонун китеп. Аяктан дана четко, ясно көрсөтүп берет да, эмне үчүн бул адам бай, эмне үчүн бул адам кедей. Четко, ясно, конкретно көрсөтүп берет. Тренинг 2000 сом турат. Плюс менин автордук күндөлүгүм белекке. VIP тариф 5000 сом турат. Ал жакта дагы белектери бар. Ал жакта тет-тет видеозвонок менен сүйлөшөбүз. Бир жумада, бир жолу. То есть 4 созвон болот. Мен дейт, көпчүлүгүңүздөр эле эсиңиздерде бар экен да, мен лысый болуп жүргөнүм. Азыр чачым өстүрүп атам. Жаз айында, марттын аяктарында мен чачымды налыс алдырып салганмын, действительно. Ошондон баштап тааныгам сизди дейт. Айнур Турсунбаева катышып жүргөм, сизди эми көрдүм дейт. Ал экенин билбейт экенмин. Аккаунтун жөнөтүп коюңузчу, көрүп көрөйүн. Акчаны бөлүштүрүү боюнча айта кетейин кыскача. Так, түшкөн любой доходдон 50%-ин кана коротосуздар. Только 50%-ин коротосуздар. И неважно, жетет, жетпейт, ошону жеткиришиңиздер керек болот. Башында сложно болот. Аябай кыйын болот башында, азыр эмне себептен алдыргам тоже айтып берем. Башында кыйын болот. Ошол 50% жеткириш. Но 50% жетпей атта, менде 100% акчам барын коротушум керек да. И то тапкан акчам толугу менен жетпейсе, кантип мен 50%-ин коротом деп айтасыздар. Но ошол акчаны тапаткан сиз, демек акчага сиз жоопкерчиликтүүсүз. Эгерде 50% жетпейсе, значит көбүрөөк табыңыз. Мына сизге мотивация. Акчанын 50%-ин гана колотобуз, 50%-ин өзүнчө чогултабыз. Ал эмнеге кетет? 100% акчадан сразу, мисалы, давайте минимальный сумманы 10 000 алалы, мына 10 000 дейли, айлык 10 000 сиздики, 10 000 табасыз. Анын демек сиз айына 5 000 гана корота аласыз. Азыр тренинг боюнча айтып берем. Сиз ошол акчанын 5 000 гана корота аласыз. 5 000-ин эмне кыласыз? 5 000-ин эми мындай бизде жаңы эле айтып аткан нерселерди азыр мен сиздерге жаңы айтып аткан нерселерди айтып берем. Чачым жөнүндө да айтып берем. Азыр
сам себе финансист дейт, Анастасия Тарасова тоже. Мына өзүңүздөргө дагы жазып алыңыздар, скрин кылып алыңыздар. Сам себе финансист тоже окуңуздар. Мен да окушум керек экен, мен да скрин кылып алайын. Так, эмне кыласыздар? 10%-ин чоң покупка, бизде чоң покупкалар бар. Алайын деп ала албай жүргөн. Ошол эле машина, ошол эле үй. Акча боюнча эмнеге жетиштим тоже айтып берем азыр, результаттарымды айтып берем. 10% сразу эле чоң акча тапсам үй алмакмын, рассрочка, ипотека деп атпайсыздарбы? Ар бир айда 10%-ин ошого бөлөсүз. 10%-ин вообще тийбейсиз. Я и деньгиден кетет окусаңыздар, мен жана акча түшүнөсүздөр, сразу түшүнөсүздөр эмне үчүн тийбеш керек. 10% акчаны вообще тийбейсиздер. Ал сиздин келечегиңизге болгон вложенияңыз болот. Эгерде сиз кандайдыр бир себептер менен жумуштан чыгып калып, иштебей үйдө отуруп калсаңыздар, ачка каласыздар, туурабы? Квартирага төлөш керек болот, тиин муну эч нерсе ала албай каласыздар. Чтобы ошондой финансовый безопасность болуш керек да, финансовый подушка деп коебуз биринчи. Финансовый подушка болуш үчүн сиз ошону чогултасыз. 10% ошол жака кетет, экөөнү тең банкка салыңыздар, үйдө турса аны бат эле коротуп коесуздар ал акчаны. Андан кийин 10% развлечение. Развлечение, мисалы, кээде той топурга баргыңыз келет, вот той топурга вот ошол развлечениеден аласыз. Развлеченияга кирет да, мисалы, тиги буга кафе, ресторан, ошол нерсенин баары. Бирок эгерде карызыңыз бар болсо, развлеченияны унутуп эле коюңуз. Развлечение пока сизге кереги жок анда. Андан кийинки 10% обучение. Постоянно өзүңүздүн обученияңызга акча салыңыз. Мен ошо 10% обученияга чогултуп отуруп эле көп курстарга катыштым. Мо карантин учурунда өтө көп курска катыштым. Обученияга 10%-ин алып коюп, кичинекей суммадан болот эле, чогулганда биртөө эле чогулуп калат. Билинбей эле чогулуп калат. И андан кийинки 10%-ин кайрымдуулук. Сиз пока бермейинче сизге келбейт. Сиз пока ондай берешен болбоюнча, колуңуз ачык болуп бирөөнө бермейинче келбейт сизге эч нерсе. Сиз канчалык берсеңиз, сизге ошондон 10 эсе көп кайтып келет. 10 эселеп, 100 эселеп кайтып келет ошол нерсе. Кайрымдуулук кылыңыздар. Мен мурун айтчумун да, өзүм акчага муктаж болуп атсам, өзүм акчам жетпей атса, өзүм балдарыма операция жасатып атсам, ошого акча чогултуп атсам, анан мен кимге кайрымдуулук кыла алам? Өзүм эгерде ошого муктаж болуп атсам дечүмүн да. Андан кийин мен байкем бар. Ошо байкем айтты да, ошол кайрымдуулуктан келген акчадан дагы кайрымдуулук кылса болот деп мен ойлошум деп. Ал кайрымдуулукка келип аткандан кийин мен аны корото албайм, акым жок, только вот по назначению да, операциясын эле төлөй алам деп ойлочумун. Анан ошо байкем айтты да, ошо кайрымдуулуктан келген акчаны кайрымдуулукка коротсоң, андан согу өтө көп болот деди да. Андан да көп болот деди. Ошондон кийин мен ошол 10%-ти азыр хоть тек бияма жетпей атса дагы, эмне болуп атса дагы, бияна тартып бияна жеткире албай атсам дагы мен 10%-ти кайрымдуулукка берем. Эгерде мен кайрымдуулукка бербей калсам, расходторун бөлүштүрбөсөм, все, кирген акчам чыкпай калат, эч нерсеме жетпей калат. Мен качан кайрымдуулукка акча берсем, акча кээде кийим-кече, но колдон келишинче именно ооругандарга, муктаждарга прям колуна бергенге аракет кылам максимально. Мурун азыр инстаграмдан чыгат эмеспи, жардам керек деп, ошондой эле которуп койчумун, же болбосо Ош базардан бир топко чейин туруп калышты, ошолорго салып койчумун. Азыр болсо уже конкретный жардам бере турган адамдарым бар, ошолорго уже мындай адресно жардам берип калдым да. Өзүм билген, өзүм тааныган адамдарга берип калдым адресно жардамды, ушинтип берип калдым. И эртеси эле ошол келет да мага. Бүгүн мисалы 10%, 10 миң сомдон 1000 сомун дейин, 1000 сом мен кайрымдуулукка берсем, эртеси мага 10 миң, 20 миң болуп кайра кайтып келет да. Бияна келе берет, само по себе эле келе берет. То есть жашоо бул бумеранг да. Бумеранг эмне болот? Айланып, кеткен нерсе айланып кайра өзүңүзгө келет. Любой нерсе кайра айланып өзүңүзгө келет. Жаман нерсе кылдыңызбы? Айланып кайра өзүңүзгө келет. Жакшы нерсе кылдыңызбы? Айланып кайра өзүңүзгө келет. Но притом бумерангдын неси, кандай бир фишкасы бар, ал кайра 10 эсе кайтып келет да. Сиз бир жамандык кылып койдуңузбу, кичинекей эле, сизге ошол 10 эсе болуп кайтып келет. Жакшы кичинекей иш кылдыңызбы, 10 эсе болуп кайтып келет, түшүнүп атасыздарбы? Это жашоо бул бумеранг деп коет да. Эч кимге айтпай чогултуш керек, жолдошуңа да айтпай дейт. Эми андай ситуациялар болот, когда эч кимге айтпай чогулткан. Өзүнчө банктан счет ачып коюп чогултуңуздар. Семейный өзүнчө счет болуш керек, анан өзүңөрдө да счет болуш керек, ал сөзсүз түрдө. Кошулам ал жагынан, потому что жашоодо баардыгы болот. Эми өзүңүз финансовый жактан эмнеге жеттиңиз дейт. Келиңиздер, мен айта кетейин, мен карантин учурунда бир эмес 4 курска катыштым.
бирөөсү Мама в теме, Асхат Абжановдун курсу. Ал кезде 3,5 миң болчу, 3,5 миңге качкам скидка менен. Потом Асель Сыдыкова именно Кыргызстандагы номер 1 коуч, тренер, мотиватор. Так. Азыр Асель Сыдыкованын курстары $300 турат. Ошол кезде доллар канчадан эле? 70тен болуш керек эле, 21 миң обученияга. Ошол кезде дагы обучение мага 5 миң сом салдым окшойт. Именно богатство боюнча, байлык боюнча, мышление боюнча. Анан дагы бир курска катышкам, кайсы курска катыштым эле? В общем, бир айда мен 4 курска катышкам ошол моментте. Ооба, акчаны салыш керек. Ал боюнча уже дальше ошол чогулуп аткан акчаны каяка кетиребиз? Мен аны уже подробно курста айтып беремин. Так, 10% чоң покупка, 10% финансовый өзүңөр безопасность, финансовая подушкага салабыз. Бул экөөнө тийбейбиз да. Финансовый подушкага вообще тийбейбиз. Чоң покупканы чогулгандан кийин алсаңыздар, бекиги вообще тийбейсиздер. Кийинки 10% кайрымдуулук, 10% обучение, 10% развлечение. Бирок карызыңыз бар болсо, могу развлеченияны жыйыштырасыз дагы, карызга төлөйсүз. Депозит ачыңыздар, ооба, сөзсүз түрдө депозит, потому что ал процент алып келет. Самый минимальный это депозиттен башталат. А дальше уже акция, например, недвижимостька, инвестицияга салган, это уже более глобализацияга. Биринчи акчанын өзүн пайдалана алганды үйрөнүп алалы, андан кийин дальше кетебиз да. Аны мен полностью курста айтып беремин. Акчаны каяка эмне кылып саласыздар? Толук маалымат уже основной курста беремин. Потому что акчаны мындай кылып өстүрүш үчүн дагы психологически даяр болуш керек. Сиздер эмнеге азыр сиздин анчалык акчаңыз жок? Анткени сиз ал акчага даяр эмессиз. Эмне үчүн сиз өзүңүз каалаган сумманы таппай жатасыз? Анткени сиз даяр эмессиз ал акчага. Сиз качан ошол акчага даяр болгондо ал акча сизге келет, өзү эле келет. Эфир сакталат, ооба. Ар кайсы источниктен келет. Анан дагы бир важный нерсе, бир источникти карабаңыздар. Бир эле источник дохода эч качан карабаңыздар. Источник дохода бир нече болуш керек. Бирөөсү жабылып калса экинчиси, анысы банкрот болуп калса үчүнчүсү. То есть риск бар да любой жактан. Эгерде сиз только жумушта бир жумушта иштесеңиз, анан ооруп калып же бирдеме болуп калып жумушка чыкпай калсаңыз, акча жок кала турган болсо болбойт андай. Ошондуктан 2-3 источник дохода болуш керек. Самый главный пассивный доход болуш керек. Эми ал боюнча азыр сиздерге пока толук маалымат бергенде баары түшүнбөй каласыздар, өтө көп информация болуп кетет. Аны мен толугу менен курста прям подробно чайнап айтып беремин. Так, мен көбүнчө акчамды обученияга саламын, аны айттым, Ава, эфирди сактап коем. Андан кийин результат. Андан кийин азыр мен сторисимде көрсөңүздөр, бүгүн канча долларды көрсөттүм мен. Көпчүлүгүңүздөр таптыңыздар, канча долларды көрүп алдыңыздар стористен. Буну мен бүгүн күндөлүктүн экинчи частына төлөп келдим. Экинчи бөлүгү ал акчанын. Өткөндө $500 төлөп келгем, бүгүн $900 төлөп келдим. Баш аягы $1400 болду. Эми ошону эсептей бериңиз, азыр $80 83.70 болот атат. Ошол канча акча болот? Вложение күндөлүккө салып атамын. Андан кийин дагы күндөлүк чыккандан кийин еще үчүнчү частын берем, дагы ошол сумманы берем. Курс 20 сабак, бир ай болот, 20 сабак понедельниктен пятницага чейин. Понедельниктен пятницага чейин болот. Андан кийин ошол эле күндөлүктүн орусча вариантын чыгарам, кайра эле ошол вложение болот. Менин результатым ошо болду. Биринчиси, экинчиси 4 ай мурун мен 5 миң сомдук квартирада турчубуз. 4 жылдан бери экөөбүз, жолдошум экөөбүз үйлөнүп, анан балалуу болгондон бери эле, кызым төрөлгөндөн бери квартирабызга, кичинекей терезеси жок квартирада турчубуз. Бир эле кичинекей комната, анан коридор, прихожкасы бар болчу да. Терезеси жок, капкараңгы комната болчу. 3 киши кирсе уже мындай көчөгө айланбай калат да. В прямом смысле чынында эле ошондой болчу. Ошол жакта 1 жыл жашап, бала төрөлгөндөн кийин бешик батпай калды үйгө. Бешик, коляска батпай калды. Элестетиңиздер? Же бешигим батпайт, же коляскам батпайт, үйгө батпайт. Киргизеңиз, коридормо батпайт даже. Анан квартирага көчүп кеткенбиз. Көчкөндө да шаардын чекесине көчкөнбүз. Анан ал жакта мындай эле да. Өзү хозяин жашайт. Анан ар жагында еще 4 квартира бар да. Анан ошол квартиранын баардыгына көчүп акырында бир эле квартирасына кирген жокпуз. 3 квартирасында жашап чыктык. Ооба, эфир сакталат 4 жыл ичинде, 2 жылда. Андан кийин хозяиндар өздөрү шаарга көчүп кетти. Анан биз ошолордун үйүнө көчүп кирдик. Ал жака 5 миң төлөп жашачубуз. 2 жылдай жашадык ошол квартирада. 5 миң төлөчүбүз. Андан кийин август айында мен шаарга келдим. Августтун баштарында шаарга келип, квартира издеп баштадык. Жок, биз башка жака көчөлү, бул жака батпай калдык. Балдар чоңоюп атат. Шаардын чекеси тем более карантинде аябай кыйналдык. Шаарга вообще чыга албай, жок чыкмай жок.
өзүнчө эле айыл да, дача семерка достук деген айылда турчубуз да, айыл ал чыныгында эле айыл, ошол жакта жашачубуз. Аябай хозяиндар жакчу, бизге хозяиндар аябай жакшы адамдар болчу. Анан бияктын хозяин жакшы, анан тем более биз балдарыбызды улам операцияга алып барып алып келип атсак да, биз бир кеткенде 2 айга кетебиз. Алып барып алып келип атсак, биякта безопасно, эч ким келбейт, кошуна колуң бар, чыксаң эле кошуна колуңдоруң бар, алар менен сүйлөшөсүң. В общем, зона комфорта да, мындай айткандачы, жүрө берчүбүз да. Анан шаарга бир эле автобус барып келет, 7 автобус менен барып келебиз. Маршрутка дальше айылдарга кетет, ошо менен барып келебиз. Бүттү же попутка тосуп кетебиз. В общем, ушундай да. Кечинде калсаң такси менен келебиз. Блог тоже я рассказываю уже на курсе, потому что здесь я не успею просто-напросто рассказать полностью. И ошентип жашачубуз. Анан карантин учурунда, карантин болгондо биз жака блокпост коюп койду, потому что шаардын чекесинде турабыз, биз аэропорт жака кетип бараткан жакта турабыз да. Блокпост коюп койду, андан өтө албайсың, же машина өтпөйт, попутка тоссоң албайт. Жолдошум 2 жолу шаарга жөө барып келди. Туда обратно басып барган, айыл жакка басып барган, шаарга жетиш үчүн, Ош базарга жетиш үчүн эле 1 саат, жөө бери басып келиш үчүн 1 саат, даже 1,5 саатпы, ушундай элестетиңиздер. Анан ошо карантинде аябай кыйналдык, потому что карантинде күндөлүк карта желаний сатчумун да. Анан шаарга чыгып салуу деген бир проблема болчу, потому что машина жок да. Анан аябай кыйналдык, жөө барып келип, жолдошум менен 1-2 жолу барып келди. Анан күздө көчмөк болдук. Ким мен сторисин постоянно көргөн болсо, мен апам менен болгон историяны билесиздер. Анан мен апам жаныма алып келем дедим, бирок мен бул квартирадан көчүшүм керек деп шаарды кыдырып квартира издеп баштадык. Башында 10 000 сомго карадык, 10 000 сомдук квартира табышыбыз керек деп. 10 000 сомдук квартира жакпай койду, жер там издедик да, кенен 3 комнатадан жогору деп. Анан квартиралар вообще жакпай койду мага. Мен жаңы квартира, ремонту бар, жакшы квартирага көчкүм келди да. 15 000 сомго издедик, андан кийин күйөөм уже көндүрүп баштады, мен давай 15 000 сомдук квартира табабыз, давай депчи. Анан кантип төлөйбүз анда, котей төлөйбүз, давай деп койм. 15 000 сомдукка двухкомнатныйлар чыкты. Бирок двухкомнатный бизге не вариант болчу, потому что спальныйда биз жашасак, залда кайын менен апам жашаса, бытырап калабыз да, кирип чыккандачы. Карта желаний деген сиз кыялданган нерселердин сүрөттөрүн чаптаган да, карта желаний дейт. Чын эле батпай калабыз да, мисалы залга силер жатасыңар, залда апам менен кайын болсо, биз спальныйда. Анан кирип чыкканда алар уктап атса, эс алып атса, тынчын алып калабыз. Тем более кичинекей балдар бар деп ойлонуп, давай 3 комнатный издейбиз дедим жолдошума. Күндө квартира издеп, биз 1 жумадан ашык квартира издегенбиз жайында. Жөө басып, жакты кыдырып, биякты кыдырып, жерин баарын тытып, агентствого барып, в общем, лалафон тытып, акыр аягы 15 000ден 20 000ге көтөрүлдүк. Элестетиңиздер, мурун квартирага 5 000ге жашачубуз. Коммуналка жайдын күндөрү баары где-то 500 000 сом дегенде төлөчүбүз. Кыштын күнү отун көмүр алып келип жакчубуз да. 5 000 сом, анан алып туруп 20 000 сомдук квартирага чыгам деп атам. Мен нормамды, получается, 3 эсе көтөрүп атам да. Анан квартира издеп баштадык. Ал эми бирге могу квартирага келгенибизде мурун балдар жашайт экен. Балдар жашаганда дагы эме болуптур да, алар карантинде кетип калып, ошончо эч ким жашай элек экен. Анан бияктын эми беспорядокун айтпай эле коюңуздар да, эми шумдук эми. Дубалга эмес, ватманга чаптайсыз. Үйдүн эмеси шумдук, беспорядок шумдук. Эркек балдар кандай жашайт? Тем более 5 бала жашачу экен. 5 бала жашачу экен биздин алдыбызда. Эми ар бир комнатага кирсеңиз вообще невозможно. Бирок квартира с ремонтом. Болгондо да кымбат ремонт. И мага сразу жакты да, 3 комната. Кенен спальныйында өзүнчө балкону бар, кошулган, залында өзүнчө балкону бар. И мен деле оокатты жыйып коюп турмун да, билинбей элечи, тигил оокат, бул оокат болуп жыйып коюп турмун. Мен кичинекей квартира күтсөм батпай калчу деп атам да. Жактан айлам тиги квартирабыздан көчүп айланбай калганда, хозяиндарында мебели бар болчу, анан өзүбүздүкү дагы эми баары бир эле элементарный эле стол, стул, там подставка, телевизор, ушунда деле көбөйүп кетет да биздикичи, билесиздер го. И ошондо 3 комнатный квартирага 20 000 деди. 20 000 18ге чөбүз. Карантин болгон үчүн азыр эле эми жаңы карантинден чыгып өзүнө келе атат деп 18ге түштү. Башка квартиранын баары шаардын прям центрга чыккым келчү, мен центрдин баарын кыдырып чыктым. Бүт жагын кыдырып чыктык жолдошум экөөбүз. Бирок 20 000, 23 000 деген квартиралар кичине тарыраак экен, мындай залында, анан эмесинде балкондору жок, кухнясы аябай кичинекей экен, 2 киши кирсе батпай калат экен. Илгерки хрущевкалар аябай тарыраак экен да, бул кичине более-менее кененирээк. Анан еще квартиралар эски экен, без ремонта. Бирөөгө барсаң, аябай эски, прям ичинде ушунчалык эски, настолько Советский Союзда калган шванер,
дивандар кышайып калган, матрастар болбой калган, в общем шумдук да. Эми центрде көрсө көбүнчөсү индустар жашап жүрөт да. 350 $350 снимать этип жашашып жүрөт ошондой квартираларда. И индустар жок, азыр карантин болуп, и квартира сдавать эткендер өтө көп экен. Bir үйгө кирсең таракан. Квартираларда самый главный проблема ушу таракан, да. Так, да, мы тоже раньше жили в зоне комфорта, платили за комнату 27 тысяч в Москве, жили с чужими, тоже доставляли удовольствие друг другу, потом сняли одну комнату за 27, оказывается, можно жить, дейт, конечно. Ошондо ошол кыялдар аткарылабы дейт, аткарылат ооба. Да, анан ошентип элестетиңиздер, 5.000 сомдук квартираны алып туруп, биз 18.000 сомдук квартирага кирдик. Биринчи эле айлык, биринчи айга акчабыз бар, андан башка акчабыз жок. Биринчи айга акчабыз бар болчу. Анан коммунальный услуга башында канча келди? Где-то 2.000 келди окшойт. Отопление келди, эми бир 5.000 чыгат болуш керек. Ошондо где-то эми грубо говоря, бир 25.000 чыгат деңиздер. Ошондо 5.000ден 25.000 квартирага чыктык. 3-4 ай кетип атат. И ушул прям мен ушундай квартирада, благоустроенный квартирада жашасам дечимин да, турмушка чыккандан кийин. Андан мурун квартирага 3.000 төлөчүбүз, 3.500 төлөчүбүз, андан кийинкиси максимальный 5.000 төлөгөнбүз. Самый максимальный 5.000ден 18.000 квартирага биз секирдик. И это еще не предел. Мен уже элиткаларды көрүп баштадым. Анан жолдошум айтты да, давай андан көрө ипотека алабыз дагы, ипотеканы төлөп, ошол акчага эле төлөп жашай беребиз депчи. Недавно дагы ошол жөнүндө бир подписчикам менен спор болуп кеткен. Сенин орнуңда болгондо мен ипотека алып жашай бермекмин деген. Ипотеканын да өзүнүн жолдору бар. Анткени жолдошум официально иштебейт, мен официально иштебейм. Экөөбүз тең официально иштебейбиз. Бизге эч ким ипотека бербейт. Просто ипотека бербейт бизге. И тем более ипотеканы алган күндө дагы, мисалы 1 миллион, минимальный айтайын, 1 миллионга азыр жер таманя келет, ито шаар чекесине келбесе келбейт. 1 миллион болсо, ага где-то үстүнө 600.000 кошуп берет экенсиз. В чем выгода? Ипотеканын анда выгодасы эмне да? Бүт изилдеп чыктык, карап чыктык. Вообще чакпай койду бизге. Молодец, вы большая, если намерение хорошее, если сильно захотите, то все получится. Да, вы правы. Вот ипотекага ошон үчүн алган жокпуз. Биринчиден бизде эч кандай документ жок. Гос жумуштарда иштеп бизге ишене турган тааныш жок, потому что көз официально иштебейбиз. Бар эле таң калып жүрүштү, экөөң эмне иш кыласың, үйдө эле жатасың, вроде дешет да. Вроде үйдө эле жатабыз, бирок иш кыла беребиз, бирок акча келе берет. Живем в потоке, да, мындайча айткандачы. Акча келе берет тияктан, бияктан чыга берет. И мен жолдошума айттым да, квартира деген жер калды деп атпайбы десем, ой эмнеге бирөөнүн үйүндө жашап дейт да. Азыр мен ушул нерсени түшүндүрүп айтам. Азыр үйүң болсо дедим да, бир райондон үй аласың дагы, болду, ошол жакта жашайсың өмүр бою депчи. Жок, үй сатып алдык, биз азыр квартирадабыз бул жакта. Жашайсың дедим да ошол жактачы. Квартирада болгондо деп атпаймынбы, любой момент каяка кааласаң көчүп кете бересиң деп атпаймынбы. Бишкектин кайсы бурчуна жашагың келсе, любой жагына жашайсың. Любой квартиранын баарын көрүп чыгасың. Мындан да шикарный квартираларды көрөсүң деп атпаймынбы. Көрдүңүздөрбү? Мышление, да, бул жакта бардыгы ой жүгүртүүдөн. Ипотека алсам мен по-любому я там переплачиваю. И плюс еще алып карыз болуп жүрөт, пока төлөгүчө еще бир 10 жыл өтүп кетет как минимум. Бул жактан болсо, анан ошол үйдө жашайсың, анан ремонт кыласың, антесиң, мынтесиң. Квартирадан болсо эмнеси жакшы? Каалайсың башка жакка чыгып кете бер, пожалуйста. Райондо тажадыңбы же башка сонун шаардын центринен район көрүп калдыңбы? Ошо район жагып калдыбы? Ошол жактан квартира таап көчүп кете бер, пожалуйста. Сени эч нерсе кармабайт. Анткени сенин үйүң, сен каякта болсоң ошол жакта. Ошондуктан квартира деген нерсеге мен азыр мындай прям моундай карманбай калгам. Мурун квартира алыш керек дерчимин. Азыр мен алып сатсам кое берип койгом. Калсам башка үйгө көчүп кете берем, мындан сонун үйгө көчүп кетем. Мындан сонун райондо жашайм. Понимаете, о чем я? Менде ошол мүмкүнчүлүк бар. Үйү барлардын андай мүмкүнчүлүгү жок. Алар ошол үйдө эле жашашат. Башка жака көчүп кете алышпайт. Кааласам бүгүн, кааласам эртең башка квартира таап кетип кала берем мен. Башка райондо жашай берем. Мага жаккан райондо. Жагып калды, все, ошол жактан квартира таптым, көчүп кетем. Без проблем. Понимаете? Это такой кайф. Ошо просто түшүнгөндүн өзү, это прям вообще сонунда. Просто осознавать, азыр квартирада жашайм, но в любое время көчүп кетем. Каалаган жагыма көчүп кетем деп ой менен жашаган өзү эле кандай дем күч берет да. Үй өзүңдө калат, ооба. Но
ал үйгө делесиз по-любому вложение кыласыз. Үй алыш үчүн биринчи жашап көрүш керек. Ар кайсы жакта жашап көрүш керек. Сиз мындай со стороны карап эле анан ушул чата жакшы район экен деп көчүп барып алып, анан кийин жок мен бияка жашабайт болчумун. Лучше тияктан үй алсам болмок экен. Биякта садик жакын болгон менен балдарым чоңоюп кетти, мектепке тээ жака алып барышым керек, университетке бияка алып барышым керек деген баш оор жок. Көрдүңүздөрбү? Өзүңдүн үйүнө жетпейт, конечно. Менин көлдө үйүм бар, ошондуктан мен сарсанаа болбоймун. Кудай буйрса табабыз үйдү деле. Ал проблема эмес, Кудай буйрса болот. Адам баардык нерсеге жетет, но чтобы өзүңдүн гнездоң болуш үчүн, өзүңдүн үйүң болуш үчүн өзүңө жаккан район болуш керек. Прям кайфовать эткен район болуш керек. Андай районду табыш үчүн жашап көрүш керек. Тиякта, биякта. Менин оюм ошол да, ошондуктан мен квартирада спокойно жашай беремин. Мага жагат. Мага жагып атат мисалы. Башка эгерде жакшы район көрүп калсам, жакшы квартира көрүп калсам, конечно, түшүп кете берем. И качан өзүмдүн вот это менин районум экен, ушул жакта жашасам болот экен, мага керек нерсенин баары бар экен дегенде мен ошол жактан үй алганга даяр болом дагы. И соответственно уже үйгө фокусту коем. Азыр менин максатым бар, үй алам деген. Бирок эме эмес да. Прям аябай зациклиться, мурун аябай мондай зацикленность бар болчу, үй алыш керек дегенчи. Бирок азыр андай жок да. Фокус анда эмес азыр. Цель бар андай, бирок алабыз буйрса. Бирок Аламидин мага аябай жагып атат. Аламидин бир мага аябай жагып атат. Мактан эме ТЭЦ жакын болгон эле болбосо, так мага идеальный район да, ошол район аябай жагып атат. Өзүңө удовольствие түзүш керек экен дейт. Конечно, это есть любовь к себе, өзүнө болгон сүйүү дейт. Буйрса бул жакта да калам, башка центрдан да үй алам. Мен азыр максатымда где-то 3-4 үй алуу да, Кудай буйрса. Бери дегенде 4 үй алыш керек деген максатым бар азыр. И жерден алыш керек, и этажкадан алыш керек. Ошондой максаттарым бар, Кудай буйрса. Айтпаймын, үй албаймын деп аламын, аны максатка коюп атам. Ниетте бар ал нерсе, демек ал нерсеге буйрса жетебиз. Менин кыялым Бишкектен үй алыш. Кийин алып жатканда сизден сурашым керек экен, кайерден алайын деп дейт. Ал сиз Гүлипе же өзүңүздөн сураңыз. Же Гүлипа дейинби, өзүңүздөн сураңыз. Как подскажет, да, сердце как подскажет. Именно ар жактан өзүңүзгө карайсыз да, эмнесине карап аласыз үйдү, эмнеси жакыныраак. Англис тили менен орус тили 990 сом менен уже могул эртең 5-күнбү, эртең акыркы күн бүтүп атат уже. Курс бүтүп атат уже. Индивидуальный эле бар. Так, эми келиңиздер курс боюнча. Дагы 1 сааттан ашып кетти, как обычно мен сүйлөгөнүм. Акча боюнча түшүндүңүздөр деп ойлоймун, более глубоко уже курста разбирать этебиз. Акчага болгон установкалардын баарын жоюбуз. Кантип действие кылыш керек, эмне кылыш керек, например, даже если үй алган сиздин максатыңыз болсо, үй алыш үчүн кандай эмелерди коюш керек, кандай шагтарды кылыш керек, тепкичтен улам бир тепкичке кантип чыгыш керек, ошонун баардыгын курста үйрөтөмүн, толук айтып беремин. Ошол нерсеге буйрса чогуу жетебиз. Ал да менин максаттарым. Да, это вообще кайф да. Мен англис тил мугалиммин өзү. Мага да аябай жагып атат дейт. Молодец, Адина. Курс, өзүнүн өнүктүрүү курсу 10 ноябрда башталат. YouTube каналда түз эфирде болот. Именно YouTube'дан. WhatsApp группада өзүнчө группа ачамын WhatsApp'ка. Группага акчасын төлөп кошулгандарды ошол жака ссылкасын жөнөтөмүн. Кирип көрөсүздөр. Что эмнеси жакшы YouTube каналда. Ал жактан любой эфир сохранить этилет. Инстаграмдан кетип сакталбай калышы мүмкүн да. Ошондуктан любое время көрөсүздөр аны. Заданиялар бар, обязательно задание аткарасыздар. Эгерде сиз жөн эле угуп коюп эч нерсе кылбай койсоңуз, эч кандай жыйынтык болбойт. Жок, Америкага кетейин деген оюм жок. Кандай тема болор курста дейт. Эң биринчи биз точка А, азыр каякта турабыз, каяка жеткизгибиз келет, максатыбызды определять этип алабыз. Курстан кандай бир айда результат алгыбыз келет, ошону определим, максат коебуз. Курска бир айга максат коебуз. Пока во время курса какой результат вы хотите. Ошко негизи жашайын деген эмес, эми кеде барып кетип турайын деген негизи ниетим бар. Андан кийин самооценка боюнча. Так, дальше
личный границы кантип вот өзүбүздү коргой алабыз, тигил тигинтип койду, бул мынтип койду деген сөздөн кантип коргой алабыз, самооценканы ошолго кантип жол бербейбиз, өзүбүздү кантип сүйөбүз, акчаны кантип табабыз, кандай жолдору бар, эмне кылсак болот. Азыр сиз айтып аткандай блогерство, үйдө отурган айымдар эмне кылып акча таба алат, эгерде основной жумушуңуз болсо кантип дополнительный акча таба аласыз, анын кандай жолдору бар, кантип блогер болсо болот, тоже бул дагы кирет. Өзүнчө бир акчага өзүнчө чоң бир тема болот, бул психологический тема. Акчага сиздин кандай установкаларыңыз бар, анын баарын мен курста айтып беремин. Азыр кантип акча тапса болот деген ал чоң тема. Бирок ал курстун аяк жагында болот. Неге дегенде, психологически ошол нерсеге даяр болуш керек. Биринчи бияктагы психология, мээбизди ошол нерсеге даярдашыбыз керек, оюбузду ошого даярдашыбыз керек. Качан биз ошол нерсеге даяр болгондо, анан акча жөнүндө, акча тапкан боюнча сиз уга аласыздар. Азыр сиз психологически ал нерсеге даяр эмессиздер. Сразу эле кантип акча тапса болот деген фокусту акчага коюп атат деген сөз. Мен силерге айттым, акча эмес, акчанын артында турган цельди коюңуздар. Акчаны цель кылып көрбөңүздөр. Акча мына могул жерде турат, ооба, ошол келгенден кийин анан артында турган основной цель келет. Но биз ар жагындагы нерсени көрбөй эле мояктагы акчаны көрүп калып акча 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 дей беребиз да. Чынында эле ошондой да, менде деле ошондой болот. Кээде болуп кетет. Пенде болгондон кийин ар бир адамда болот андай. Но вовремя өзүмдү так стоп дейм дагы, мен ушул акчага эмне алам деп ойлоном да сразучу. Андан кийин курс канча сом болот? Курс базовый тариф 2000 сом. 2000 сомго сиз эмнени ала аласыз? Баш аягы 20 сабак аласыз. Күнүнө азыр мен бесплатный эфирде эле 1,5 саат отуруп атам күнүнө. Курста точно бир 2 саат отурам, потому что бир сабакты мен бир теманы бир сабакта раскрывать этип беришим керек. Бизде 20 сабак болот, 20 аябай наполненный, толук темалар болот. Аягында техникалар болот. Азыр мен силерге мындай жөнөкөй тапшырмаларды берип атам. Ал жактан прям ошол жактан шок. Мындай бар го, по щелчку пальцев деп коет го, светти өчүр күйгүз деген кнопка бар го. Ошондой сыяктуу эле болот да. Ошондой сыяктуу эле моякта ойлоруңузду мындай по щелчку эле өзгөртөбүз. Это возможно, это реально. Жакшы өткөн сон, жакшы көрүп калдым сизге. Чоң рахмат Батма. Просто могул жакта мээбиздеги ойлорубузду жок акча жетпейт деген нерсени просто эле по щелчку мынтип по щелчку пальцев ошол нерсе мээбиздеги установкаларды өзгөртөбүз. Ар бир сабактын акырында берем мен ошондой крутой вообще сон техника бар. И ошол вложение боюнча айта кетейин, мен эң бир чоң вложением ошол мен эмнени сатып алганмын, именно карманный психолог деген бизде мастер кит деген тренажер бар. Мастер кит 1 жыл 1 айга достугу менен, обучениясы менен, ошо тренажерлору менен 66 000 сом турат. 66 000 сомго мен ошону сатып алганмын июнь айында. Андан бери 5 ай өттү, 5 айдан бери менин результаттарым ушундай өзгөрүп атат. Мисалы, мындай жөнөкөй эле майда чүйдө бир нерселер болсо, мен бүгүн бир нерсени аябай мындай каалап койсом, жаман нерсе болобу, жакшы нерсе болобу, неважно да. Бир нерсени ойлоп койсом, муну алыш керек эле десем, эртеси ошол нерсеге либо акча келип калат, либо бирөө ошол жөнүндө сөз кылып калат, моякта мондой болот бир деп, либо бирөө көтөрүп келет ошол нерсеничи. Ооба, фабрикада иштеймин. Просто биз өзүбүздүн жашообузду башкара алабыз. Өзүбүздүн ойлорубузду контролдой алабыз. Бирок аны жолун билбейбиз. Ошолорду үйрөтөм сиздерге. Командам бар, айлыкка чыкканмын, 19%ке чейин жеткенмин. Өзгөртө алабыз ошол нерсенин бардыгын. Адам кааласа бардык нерсеге жете алат, любой нерсеге жете алат. Просто биз сабырыбыз жок да. Сабырыбыз жок. Сразу эле бизге үй бере кал, машина бере кал, чоң акчаны бере кал дейбиз. Биз ал нерсеге даяр эмеспиз, биз аны түшүнбөйбүз. Ошол нерсени түшүнбөстөн эле биз бардыгы сразу болсо дейбиз да, сразу результат күтөбүз. Сабырыбыз жок. Өзүбүздүн үстүбүздөн иштегенди билбейбиз. Бизге акча керек. Акча болсо тигини алам, муну алам дейбиз. Сизге неге акча келбей атат? Демек сиз ошол акчага даяр эмессиз, ошондуктан келбей атат. Ошонун баарын үйрөнөбүз. И плюс еще мен автордук күндөлүгүм бар, максатка карай бир кадам деген. Бүгүн дагы типографиядан чыкпай калды, обложкасы калыптыр. Бүгүн стористен көрсөттүм. Толтура турат, 1000 штук бар. 2000 сомдук тарифке катышкандар ошол күндөлүктү белек алышат. Каяка болсо дагы сиздерге салып жүрөм, каякта болсоңуз дагы. Любой жака салып жүрөмүн. Фабриктен канча акча аласыз дейт. Азыр мен команда куруп иштебей элемин, ошондуктан айлыгым ал жакта кээде бар, кээде жок. 50 балл кээде жаппай коем. Бал жаппай калсам айлыгым деле жок да, ар кандай. Бул бир күндөлүктү белек аласыз айттым. Андан кийин WhatsApp'та аудио форматта бардык суроолоруңузга жооп берип турам.
аудио менен бүт проблемасын түшүндүрүп бересиз. Менде мондай болуп атат, эмне кылам, эмеске все по полочкам, мону могул шактарды кыласыз деп прям инструкциясын айткандай эле. Мисалы эме тамак жасап атканда эле тамакта рецепт менен жасайсыз го, же бир нерсени чогултуп атканда инструкция менен чогултпасаңыз түшүнбөй каласыз го, ошондой сыяктуу эле инструкциясын айтып берем да. Ар бир ишти эмне кылсаңыз болот. Инстаграмдан акча тапканды үйрөтөм, ооба. Ал дагы бар. Андай менин видеолорум бар. Инстаграмдан акча табуунун дагы өтө көп жолдору бар. Өтө көп жолдору бар. Негизи акча табуу боюнча, так, курсуңуз качан арзан же скидка болот дейт. Курсум мындан ары только көтөрүлөт, арзандабайт. Анткени улам сайын мен билимимди өстүрүп атам, улам сайын курстарга катышып атам, өзүмдүн нормамды көтөрүп атам, ошондуктан курсум арзандабайт, эми көтөрүлөт, только көтөрүлөт. Так. Бул биринчиси, обратный связь алып турасыз дедим. 2000 сом бул сиздин өзүңүздүн жашооңузга өзгөрткөнүңүзгө бул өтө аз эле салым. Мен ошо айтып атам го, жазында 5 ай мурун өзүмдүн жашоомо эң чоң салым кошконум 66 000 сом болгон. Өкүнөмбү азыр? Нет, өкүнбөйм. Наоборот, сүйүнөм. Ушуну рас эле алып турмун, ушуну менин жашоомду ушунча өзгөртүп атат деп, ушунча сүйүнөм да. Рас эле кылып турмун дейм да ошонучу. Ошол 66 000 рас эле салып турмун дейм азыр. Өзүмдүн өнүгүүмө, өзүмдү өнүгүп өстүрүш үчүн ошол акчаны салганмын. Эми сиз ошондуктан 2000 сомду өзүңүздөн аябаңыз. Сиз өзүңүздөн аябасаңыз, Кудай да сизден аяп коет. Сиз өзүңүздөн аябасаңыз, жолдошуңуз да сизден аябайт. Алам дагы сизден аябайт дагы, сизге эч нерсе бербейт. Ошондуктан эң биринчи өзүбүздөн аябайбыз. Аябайбыз дегенде именно билимиңизден аябайбыз, өзүңүздүн билимиңизге салыңыздар акчаны. Экинчиси VIP тариф. VIP тариф 5000 сом турат. Ал жактын белеги кандай? Анын белеги 5000 сомдун белеги карта желаний. Айтып атам, карта желаний өзү 1000 сом турат да. 1000 сомдон сатам. Карта желаний плюс күндөлүк 300 сом турат. 1300 сомдун белегин аласыз. Же болбосо нумеролог. Нумеролог деген астропсихолог деп айтайын деген ким сиздин туулган жылыңыз, датаңыз менен алып, кайсы жактан предназначениеңизди айтып берет, кайсы жактан иштесеңиз сизге ийгилик алып келет, эмне кылышыңыз керек, кайсы направление ачышыңыз керек, ден соолугуңуз кандай, бүт полностью айтып берет. Просто расчет кылып берет. Сиз мону кылсаңыз ийгиликке жетесиз, мону кылсаңыз окшошпой калат деп направление берет да. Азыр бардык блогерлер, көпчүлүк блогерлер, орус блогерлер жалаң нумеролог менен иштешет. Ар биринин персональный нумерологу бар, потому что ошолор менен направление алып турушат. Значит, муну кылайын, муну кылбай эле коеюн деп. И блогерлер дагы ошол именно нумерологдун жардамы менен ошол нерсени көп ийгиликтерге жетип атышат. Бул бизнести ачсаң лучше не стоит, бул сеники окшошпойт, мунуңа окшошот. Ар кандай да. Ошондуктан ошол получается нумерологдон консультацияны 1,5 саат, 2 сааттык консультацияны сиздер бекер аласыздар. Алар 2000 сом турат. Мен билген, мен тааныган, мен кайрылып жүргөн нумерологдун консультациясы 2000 сом турат. Мен сиздерге ошол консультацияны мен сатып алып беремин сиздерге. Получается, сиз VIP тарифке келгени кандай болуп калат? Плюс еще созвон бар. Жумасына бир жолу 1 саат сүйлөшүп турам сиз менен. Менин 1 сааттык консультациям 500 сом турат. Эми эсептеңиздер, бир айда сиз 4 жолу менен сүйлөшүп атасыз. Видеозвонок менен 1 сааттан, азыр мен прямой эфирде мына 1 саат отуруп канчадан мен сүйлөштүм, а бул жактан только сиз менен сүйлөшөм. 2000 сом болуп атабы сизге? 2000 сом эгерде нумерологдукун алып атасыз, 2000 сомго еще созвон алып атасыз, и получается курсун басып, по сути 1000 сом болуп калат. Сизге кандай плюстар болуп атат? Либо мындай айтсак болот, 5000 сомго сиз VIP алып атасыз, канча миң сомдун ордуна, 9000 сомдун ордуна сиз 5000 сом төлөп атасыз, мындай айтканда. И все. Көрүнүздөр кандай сонун белектерди даярдадым, чтобы сиздерге да мотивация болуш үчүн. Андан кийин тапшырмаларды мен күндө текшерип турам, күндө сиздерге тапшырма берем. Тапшырмада силер моундай барып, жака барып мынча сомдук көйнөк сатып келди, тигил бул эмес, жөнөкөй тапшырмаларды берем. Үйдөн отуруп аткара турган, жөнөкөй колдон келе турган, күнүмдүк эле кылып жүргөн тапшырмаларды беремин. И күндө отчет алып турам. Эмне кылдыңыз? Тигини кылдыңызбы, муну кылдыңызбы? Ошондо сизде дисциплина пайда болот да. Сиз эгерде аны угуп коюп, жөн эле көрүп коюп, анан ушинтип керек турат деп таштап койсоңуз, анда результат болбойт. Качан сизде результат болсун десең, сизде бирөө мындай дисциплина салып турган, отчет алып турган адам болуш керек да. Адам ошондо кыймылдайт. Мен деле ошолмун да. Эгерде мен курска катышсам, обязательно обратный связь менен алам да. Обязательно куратор менен алам. И эң жакшы нерсе, мен ушул курстан кийин өзүмө кураторлорду аламын. Кийинки курсума куратор аламын. Кийинки курстарга келген адамдарга жардам бериш үчүн. То есть бул сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүк. Бул курста мен өзүм жооп берип турам, а кийинки курстарымда куратор алып,
куратор жооп берип турат сиздин суроолоруңузга. Менин курсумду өткөн куратор, ошондуктан ким активдүү катышып баардыгын түшүнүп, өзүнүн жашоосунда колдонуп, өзгөрө турган болсо, результаттарды көрө турган болсо, мага ишенип ошол нерсенин баарын алып кете турган болсо, мен куратор аламын. И куратор, конечно, акчасын төлөп беремин ага. Бекер албаймын, конечно. Тоже мүмкүнчүлүк, может, кийин мен чогуу иштешип каласыздар постоянно. Так, эми суроолорго жооп берели. Сиз каерден, кимден сабак алдыңыз дейт. Мен Асель Сыдыковадан окудум, Самара Кенешевадан окудум, Аскат Абжановдон окудум, Дарья Трутневадан окудум. Кимден окудум? В общем, Анастасия Лебедеваны окудум, то есть миллионерлер, ийгиликке жеткен адамдарды окудум жалаң. Ошолордун опытынан көрдүм. И ошолорду кайталап отуруп, мен ушул результатка жеттим азыркы деңгээлде. И бул башталыш гана. Дальше больше. Эгерде ким менен кеткиси келсе, тоже кошулуңуздар. И айтып атам, курсумда болду, скидка болбойт, бул только кымбаттайт. Барган сайын кымбаттап кете берет. Анткени мен ошончолук билим, ошончолук информацияны, пайдалуу нерсени берип атам. Жашоодо колдонула турган нерсени жалпак тил менен кыргызча түшүнүп берип атам сиздерге. Орустардын курстарына барсаңыздар 10 000 сом, 15 000 сом төлөйсүздөр. Так, сиздин психология жактан дипломуңуз барбы дейт. Жок, менин англис тил мугалим деген дипломум бар. Высшее образование 5 жылдык, анан магистр финансовый менеджменттен магистрым бар. Психологияны мен өзүм өз алдымча үйрөнүп отуруп, азыркы могул мастер китти алганы уже сертифицированный психолог болуп калдым мен. Так, сиз жок, бош болушуңуз керек. Курс саат канчада болот? Биз болушубуз керек дейт. Сиз түз эфирде көрсөңүз болот. Эртең менен 8ден 10го чейин болот. Эгерде көрө албай калсаңыз, түз эфирде андан кийин запись көрсөңүз болот. Суроолорду болсо, уже эки тарифте тең мага суроо бере аласыз да. Так, паузаны коесуз да. Айгерим эже, мен могу жерде түшүнбөй калдым. Курсуңузду монтип түшүрүп коюңуз, ошол эмне деп мага жазасыз, мен сизге түшүндүрүп берем. Обратная связь бар, ошонусу жакшы, ошондуктан любое время көрө бересиз. Так, мен эртең акча салып курска катышам, буюрса дейт, күтөм сизди. Карта желания эмес, Аллахтан сураш керек дейт. Мындай да, сактансам сактармын дейт, же болбосо бир нерсе алыш үчүн аракет кылыш керек. Алмабы, шозма түш, Кудай мага берчи, суранычты берсе деле, жанагы анекдоттогудай эле болот да. История бар го, билесиздерби? Бир киши, Кудай, пожалуйста, мен лотереядан акча утайынчы дейт да. Деп жүрүп лотереядан акча утайын деп өмүр бою Кудайдан суранып жүрөт дагы. Анан өтүп кетет жашоодон. Ошо боюнча лотереядан акча утпайт да. Анан Кудайга барып сурайт да. Кудай, мен сага өмүр бою ушу лотереядан бир акча утуп алайын деп сурандым го. Эмнеге ошону берген жоксуң десе, сен биринчи лотерейный билет сатып албайт белең дейт да. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта деле ошондой да. Кудайдан сураныш керек, бирок ошол учурда эле өзүңүздөрдөн аракет кылыш керек. Ошондо гана сизде результат болот. Эгерде сыр болбосо, айына канчакта табасың дейт. Келиңиздер, бирөөнүн чөнтөгүнө кирбей эле коелу. Канча акча табам мен айтпай эле коеюн. Мен сизден сураган жокмун. Катуу тийбесин, но ал нерсе финансовый жагын мен пока айтпаймын канча табамын. Чачыңызды эмнеге алдыңыз дейт. Чачымды эмнеге алгам? Самооценкамды өзүмдү көтөрүш үчүн. Неге дегенде, менде бир комплексим бар болчу. Аябай комплекс айтчумун. Ошол үчүн өмүр бою мен кулагым чоң, кулагым делдейген деп мен өзүмдүн геним ошондой. Атамдын да кулагы чоң киши болчу да. Анан ошого постоянно чачым монтуп жаап жүрчүмүн. Мен кичинекейимде сен кулагың чоң, кулагыңды жап деп эле анан чач өстүрчү да эмесмин, постоянно мындай каре кылып жүрчүмүн да. И ошол мага комплекс болуп калган да, комплексовать этип калгам. И баардык нерседен өзүмдү кабыл алдым. Өзүмдү ушунчалык сүйдүм, кабыл алдым, бирок ушул кулагымды кабыл албай койдум да, эч. Анан мен ушул нерсени кылышым керек дедим да. Эч качан мен монтип кулагымды ачып жүрчү эмесмин да, мындай кылып жүрчү эмесмин. Анан именно чачымды алганда, получается, чачым жок да, полностью алып салгандан кийин кулагым көрүнөт да, значит 100% көрүнөт да. И качан мен ошо чачымды алганда, эгерде кулагымды принимать этсем, демек мен ошондо өзүмдү 100% сүйгөн болом дедим дагы, чачымды алып салдым. И андан кийин уже комплексовать этпей калдым. Кулагым чоңбу, кичинеби? Кудай ошо кулагым барына шүгүр, ошо кулагым абат, ошого шүгүр деп калдым да. Ошондой. Курска кантип катышам десеңиздер, мага директке жазыңыздар. Акчасын единица кылып салсаңыз болот, Элисонго салсаңыз болот, Оптима банкка салсаңыз болот, баланс кейжиге, О деньгиге, в общем, баардык реквизиттер бар, баардыгына салып, мага чек жөнөтсөңүздөр, мен сизди кошуп коем группага. Комплекс, сизде да ушундай комплекс болсо,
өзүн өзү сүйүүдө, полностью өзүн кабыл алууда бизде чоң тема бар. Биринчи сабакты эле көрүп чыгыңыз, ошол боюнча четин чыгарып айта кеткенмин. Аябай полностью раскрывать этип жетишкен жокмун. Ошол жактан көрсөңүз болот. Мен ошентип өзүмдү принимать эттим, чачымды алып салдым, андан кийин өзүмдү полностью принимать эттим да. Действительно. Эми азыр мага без разницы, чачым кыска болобу, узун болобу, алып саламбы, уже без разницы да. Мага в любом случае кандай болсо да өзүмө жага берем. Ошондо да өзүмдү сүйгөм да. Чачым жок болсо дагы эфирге чыкчумун. Башында жолук салынып жүрүм, анан кийин жолумда чечип салдым. Жолук да салынган жокмун. Эми сиздерге башында, эфирдин башында айткандай эле сюрпризим бар. Эфирди акырына чейин күткөндөр азаматсыздар. 1,5 саат болуп кетти. Мен өзүмдүн сюрпризимди айтайын дагы, анан жөнөйүн. 3 күндүк марафонго чыккандар баарыңыздарга белек бар, баарыңыздарга менден өтө сонун мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн эмне кылыш керек? Мага каттала элек болгондор болсо катталыңыздар. Бул биринчи шарты. Экинчи шарты. Мага куратор болуш үчүн мына менин курсумду өтүш керек. Менин курсумду өтүп 100% заданияларымды аткарыш керек. Потому что мен курста эмне жөнүндө берип атканымды билбей туруп сизди кураторго ала албаймын. Менин курсумду 100% изучать эткен адамды кураторго аламын. Красивая дейт. Спасибо большое. Сиздерге сюрпризим, өтө сонун сюрприз. Буну мен негизи жакын арада кылганмын. Мен сиздерге айттым, мен 1 сааттык консультациям 500 сом турат. Ыраазычылык билдирдим, сонун болду дейт, рахмат. Ооба коюу чыгат деген чын эле го. Негизи бирок өзүм чачым эле өтө калың да меники. Чачымды мага жана эле бирөө айтып атпады эле, жолдошум каршы деп. Бул сиздин чачыңыз, сиз жооп бересиз. Мен чачымды жолдошум алып берген, отуруп эле өзү эле алып берген. Потому что ал менин чачым. Мен чачым эмне кылсам дагы өзүм билем. Хоть кызылга боеп салсам да, сарыга боеп салсам дагы ал менин чачым да. Ошондуктан жоопкерчиликти жолдошуңузга арта салбай, өзүңүз чечим чыгарыңыз. Эми ошол 500 сомдук белекти мен сиздерге беремин. Ал үчүн биринчи мага катталып болуңуздар. Акыркы 3 марафонду сөзсүз көрүңүздөр. 3 марафонду көрүп, ошо марафонго лайк басып, блогерлердей болуп сүйлөйүн дебейинби? Ошо тапшырмаларды аткарып, комментарийге жазасыздар. Тапшырмаларды качсаңыздар болот. 9-уна чейин убакыт бар. 9-уна чейин баарыңыздарга мүмкүнчүлүк берем. 9-уна чейин сабактардын баарын көрүп, тапшырмаларды аткарып, астына жазасыздар. Биринчи, экинчи, үчүнчү тапшырма. Ар бир эфирдин алдына эле комментарийлер жазып коесуздар. Эфирдин баарын сактап атам буюрса. Эгерде кимде ким IGTV чыкпай атса, аба эметиле катышсаңыз жетишесиз. IGTV кимде көрүнбөй жатса, анда мага директке жазсаңыздар Инстаграмга. Мен сиздерге YouTube каналдагы ссылкасын жөнөтөм. YouTubeга жүктөп койдум. Азыр бул сабакты да көчүрүп жүктөп коёмун. Ошол жактан көрөсүз. Сабактарды көрөсүз дагы. Тапшырманы каяка жөнөтөсүз? Мага директке жөнөтөсүз. Эгерде IGTVден, Инстаграмдан мени вообще көрбөй атсаңыз, кээ бирөөнө көрүнбөй атат. Сабактар кээ бирөөнө көрүнбөй атат. Ошондуктан только көрүнбөгөндөр гана, кимге көрүнүп атса, ошо комментарийдин алдына эле тапшырмаларды муну аткардым деп жазасыздар. Бардыкча кошагын жазасыздар. Бул кийинки шарты болду. Так, мага катталдыңыздар. 3 сабакка лайк бастыңыздар. YouTube'дан болсо YouTube'дан лайк басасыздар. Андан кийин тапшырманын баарын аткарасыздар. Бул 3-үчүсү болду. 4-үчүсү 3 күндүк марафон боюнча мага отзыв жазып бересиздер. Инстаграмга жазасыздар. Инстаграмга отзыв жазасыздар. 3 күндүк марафон кандай болду? Өзүңүзгө эмне алып алдыңыз? Чоң рахмат сизге дагы. Өзүңүзгө кандай пайда алдыңыз? Отзыв жазгандан кийин кенен мындай прям от души жазып берсеңиздер, мен деле сиздерге кандай информациянын баарын бердим. Эмнени үйрөнүп алдыңыз? Эмнени өзгөртүп алдыңыз? Для себя эмне алдыңыз? Кандай жаңы ойлор, инсайттар келди оюңузга? Ошону жазасыз дагы. Андан кийин мага суроо бересиз. Каалаган сурооңузду бересиз. Өзүңүздүн жашооңузга байланыштуу. Менин жашоом байланыштуу эмес, өзүңүздүн жашооңузга байланыштуу. Бир чече албаган проблемаңыз болуп атса, эмне болуп атса бересиз, мен сизге ошого жооп беремин. Аудио кылып жөнөтөсүздөрбү же, но именно отзывды мага текст түрүндө жөнөтүңүздөр. Обязательно. Отзыв жазгандан кийин тапшырманын баардыгын мага личка жазасыздар. Мен тапшырманын баарын аткардым, марафондун комментарийге бүт баарын жазып койдум тапшырмаларды. Лайкты бастым. Мына менин отзывым. Эмнени жазуу кыйын болуп атат ошондо? Отзывды жөнөтөсүздөр директке. Андан кийин өзүңүздүн сурооңуздарды, анан сурооңуздарга жооп берем. Ким ошо өтө жөнөкөй эле шарттар, В принципе, жөнөкөй эле шарттар. Марафонду көрдүңүз, отзыв калтырдыңыз, и мага суроо бердиңиз, бүттү. И бардык сурооңуздарга жооп беремин. Получается,
консультациянын баасын 500 сомдук сиз алып атасыздар. Андан тышкары плюс ага да бонус бар, билесиздер. Ким ошо марафонго толук катышып, толук тапшырмаларды аткарган болсо, ошонун арасынан мен 5 адамды тандап алып, өзүмдүн күндөлүгүмдү белекке беремин дегем, салып жиберем аякта болсоңуздар да дегем. Ага да катышып каласыздар. Мага жаккан толук тапшырмаларды аткарган 5 адамды тандап мен күндөлүктү беремин. Отзывды мага ушул эле баракчама написать деген жерге эле личкага жазасыздар, директке жазасыздар. Сурооңуздар да ошол жака жазасыздар. Тапшырмаларды ар бир эфирдин алдына жазасыздар. Эфир жок болсо мага личкага кайра эле директке жазыңыздар, мен силерге YouTube каналда ссылкасын берем. YouTube каналдан көрөсүздөр сабактарды. Кимде көрүнбөй жаткан болсо, биринчи, экинчи сабак, бүгүн үчүнчү сабак уже. Дагы кимде кандай суроо бар? Баары эле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Чарчадыңыздарбы? Мен аябай чарчап калдым да, 1 саат 35 мүнөт болуп кетти. Өтө чарчап калдым. Суроолор болсо бериңиздер. 5 мүнөт отурайын, анан жөнөйүн. Күчтүү инсан экенсиз дейт. Чоң рахмат. Ушундай болуш үчүн мага где-то 1-2 жыл убактым кетти. Сизге 1 ай эле жетиштүү болот. Курска келиңиздер, сөзсүз түрдө. Өтө сонун маалыматтарды аласыздар. Мен теория эмес, именно практикмин. Неге дегенде, мен Instagram баракчамды ылдый чүрүп көрсөңүздөр, баардыгын көрөсүздөр. Жашоом кандай башталган, эмнеден башталган, кантип өзгөргөм. Күнделиктүү көрүп эстедим дейт. Чоң рахмат, силерге да чоң рахмат. Жашоом кандай өзгөргөн. То есть мен бул жактан тыйын окуп алып мынчыш керек экен деп бербестен, ошол нерсенин баарын өзүм жашоомдо колдонгом, жашоомду өзгөртө алгам. Ушул деңгээлге жеткем, ушул даражага. Сиздер да жете аласыздар. Курс ссылка мененби дейт. Ооба, ссылка менен болот. YouTube каналда жанагы доступ по ссылке деп эле ушундай болот. Эфир сакталат, ооба, эфири. Кантип обычный мугалим 6,5 миңдик зарплата менен жүрүп мен кантип ушул деңгээлге жеттим. Силердин сөзсүз катышыңыз сизге бул өтө керек. Тем более сиз мастер-клипке кызыгып атпайсызбы? Биз да качан ушундай болобуз дейт. Сиз качан өзүңүздүн жашооңузга жоопкерчилик алганда сиз да ушундай болосуз. Мен курсума келсеңиз 1 эле айда болосуз. Я вам гарантирую. Эгерде баардык тапшырмаларды аткарсаңыз 1 эле ай жетиштүү болот. Жашоону өзгөртүш үчүн 1 ай жетиштүү. Андан кийин само по себе өзүнөн өзү эле как будто чудодай эле кете берет. Онун да уже башталат. Мен көп адам албаймын. Ар бириңиздер менен индивидуально иштешемин. Результатка жеткириш үчүн 1 ай бою сиздер менен индивидуально иштешем. Күндө эртең менен мугалим сыяктуу эле сиздерди жазып турамын. Кандайсыз, жакшысызбы? Эмне кылып атасыз? Тапшырманы аткарып атасызбы? Кандай результат болуп атат? Эмне алдыңыз? Бүгүн эмне кылдыңыз? Эрте турдуңузбу? Суу ичтиңизби? Зарядка жасадыңызбы? Бүт баарын сурап турамын. Ар бир сабактардын тапшырмасын да сурап турамын. Сабактар өчкөн жок. Бар менин лентамда турат, бүт сабактар турат. Болгону жоопкерчилик алыңыздар, өзүңүздүн жашооңуздарга болду. Эгер Меже Фабрик компаниясында иштейсизби же болбосо өзүңүз үчүн изе аласызбы продукцияларын дейт. Мен Фабрик компаниясында иштечүмүн, команда куруп иштегенмин. Былтыр февраль айында келгем, уже мына 1 жыл болуп баратат. 2 жыл болуп баратабы? Жок, калп айтам, 2 жыл болуп баратат. 2 жыл болуп баратат. 19%ке чейин жеткем, 20 миң айлыкка жеткем. Андан кийин команда менен иштешкен жокмун ошол боюнча. Мен көбүнчө ошо психология жагынан басым жасап ушул жака өтүп кеттим. Азыр өзүм үчүн алам. Но жана акцияларына катышып робот пылесосту да алганмын, мультиповорду да алганмын, экөө тең үйдө турат азыр. Азыр өзүм үчүн иштейм. Өзүм үчүн иштебедим, өзүм үчүн алам продукцияларды. Мен үйүм бүт эле Фабрик. До сих пор эле Фабриктин фанатымын. Бүт уходовый косметикам, бетке кам көрүү, идиш жууган, ванна жууган, туалет жууган, бүт бар ошо Фабриктики. Шампунь, үйдө 4-5 шампуньум бар. Бүт Фабрик. Сиздерге да чоң рахмат. Суроолор болду жокко дейм, Так, 2 мүнөт убактыбыз калыптыр. Аллах разы болсун. Мен чарчап калмайм. Ооба, өтө көп энергия кетет, ошо айтпайм, күндө эфирге чыга берген, это энергия затратно. Өтө көп энергия кетет. Тем более менде 2 балам бар, 2 кичинекей балам. Азыр жолдошум карап атат. Кайнсиңдим экөө отуруп карап атышат. Үй окатым бар, үй тиричилигим бар. Мен деле сиздердей элемин. Эч андай деле аябай деле айырмаланбайм. Үйдө
үй жинаган, тамак жасап берген адамым жок, бардыгын өзүм эле кыламын. Балам карап берген нянькам деле жок, просто кайынсиңдим жардамчым бар, жолдошум жардамчым бар. Баардыгы эле сиздердей эле үйдө отурамын, декреттемин. Эч кандай деле сиздерден аябай деле айырмаланбайм, чынында эле. Ооба, аябай чарчадым. Көзүмө эле көрүнүп турса керек. Энерджи бу мурун ичип аткам, азыр ичпей элемин. Рахмат, потому что эмне үчүн энерджи бум ичпей калдым? Эртең менен өзүм физзарядка жасаганга энергично жүрүп калдым. Тем более правильно туура тамактанууга өткөнгө да вообще энергично жүрүп калдым. Мурун тыңкыйып тамак ичип эле жатып эле уктай берчү элем, азыр антпай калдым уже. Так, силерге да чоң рахмат. Комплекстерди кантип жойбуз, аны уже толук курстан айтып берем. Өзүн өзү сүйүү ал. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бейпилтун жакшы эс алыңыздар, тапшырманы аткарыңыздар. Бул да болсо сизге келген мүмкүнчүлүк. Жашоомду кантип өзгөртөм, эй Кудай, мага бир жолун берчи, мага бир шанс берчи деп суранган үчүн, сиз каалаган үчүн сиз ушул эфирди көрүп отурасыздар ушул жерде. Курста бар, ооба, комплекстерди жою боюнча курста бар. Ушул жерде отурасыздар. Сиз ошол нерсени өзүңүз каалагансыз. Ушундай бир сизге мындай как воздух керек болот экен да, аба сыяктуу керек болот экен, ошол нерсени каалагансыз. Ошол нерсе сизге келди. Эми ошону колдон чыгарбай колдонуп калыңыз. Марафонду колдонуңуз. Курска келиңиз, жашооңузду өзгөртөм десеңиз, действительно өзгөртөм, даярмын десеңиз келиңиз. Даяр адамдар гана, жоопкерчилигин алган гана адам келет. Мен силерге кечээ айткам ушул нерсени. Ооба, мурда чыктаганчумун, азыр таңым келбей атат. Может, зрениямды коррекция кылдырам деп эле, ошон үчүн таңбай жүрөм. Все, баарыңыздарга бейпилтун, азыр отурсам дагы отура берем. Суроолор көбөйө берет. Тапшырмалардын баарын аткарып, отзыв жазып, личкага сурооңуздарды кошо жазыңыздар. Күтөм. Бардыгына 9-уна чейин убакыт берем. 9-ноябрда кечинде бардык результаттарды чыгарамын. Ким күндөлүктөрдү утуп чыгарамын. 5 күндөлүктү. Ага чейин мага суроолоруңуздардын отзывдарын жазсаңыздар, мен жооп бере берем, четинен жооп бере берем. Баарыңыздарга жооп берем. Ошондуктан эч тартынбастан, уялбастан мага личкага жаза бериңиздер. Любой вопрос. Аябай прям только өзүңүзгө тиешелүү вопрос болсо да жазсаңыздар болот. Мен аны ачыкка чыгарбаймын. Ал экөөбүздүн ортобузда кала турган нерсе. Курста деле экөөбүздүн ортобузда калат ал нерсе, эч жакка чыкпайт. Ошондуктан мен мурунку курстагы эжекелеримдин чоң результаттарын айтып бере албаймын. Анткени ал слишком личный нерселер, чересчур личный нерселер да. Үй бүлөсүндөгү отношениялар, аларды мен ачыкка чыгара албайм. Мондай болчу, мондай өзгөрдү деп мен аны эч качан айта албаймын. Пока өзү ошого даяр болуп, айтчу нерсесин айтып бербесем, мен айта албаймын. Но мурунку курстагы результаттары сонун, өтө сонун. Баарыңыздарга бейпилтун, жакшы уктаңыздар. Тапшырманы аткарыңыздар. Бүгүнкү күнгө тапшырма бербей калып турбаймбы? Акча тапкан боюнча. Мындай кылыңыздар, бүгүнкү күндүн тапшырмасы. Ойлонуп көрүңүздөр. Жакшы жеңе кандайсыз? Акча табуунун 5 жолун сиз кандай таланттарыңыз бар, кандай навыктарыңыз бар, эмне кылганды билесиз? 5 жолун жазып, комментарий таштаңыз. Мен муну кылалам, муну кылалам, муну кылалам. И плюс еще заодно реклама болот. Балким ошо комментарийди окуп, бирөө жарым сизге жазат. Мага ушул керек болчу, мага ушуну кылып берчи деп. Мисалы, сиз тил билесиз, репетитор боло алам. Тамак жасаганды билесиз, кафелерге тамак жасап бере алам. Торт жасаганды билесиз, на заказ торт алам. В общем, иштөө жолунун 5 жолун алып, комментарий жазыңыздар. Сиз эмне кыла аласыз, кандай навыктарыңыз бар, 5-өнү жазабыз. Бүгүнкү тапшырма ошол болсун, Баарыңыздарга бейпилтун.